ушул сарайдын наамы ушул баласында болуп атпайбы? Ошо баласы 120 миңин бердик, ошондон жана кабия жолдон берип атасыздар. 120 миң сомду ошо жерден берип атабыз. Сатарбаев Райымжан, атасы Сатарбаев Мамаш. Анан июндун 21-inde эле каза болуп калды. Биринчи жолукканда эмне сарайды силерден бирөө талашып атабы? Жашай бергиле. Менин мүмкүнчүлүгүм келбей атат. Балам бошобой атат, анан оформить ettiriп берем деп. Чынын айтсам, мен акыркы 6 айда уже чарчап кеттим. Келе берип, сурай берип. Тергөөчүгө бара бересиң. Саткынова арыз ези Бишкекке канча жолу келип кетти. Ыйлап. Эмне деген чыгымдарды тартып атат? Деп ошол чыгымдарды төлөп берип, силер жөндөн-жөн жарандарды убара кылып атасыңар деп. Биринчи Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын начальниги, тергөөчүсү да келип кеткен ушул жакачы. Кимдер ага? Начальниги которуп кетти, азыр билбейт экен. Чокеев деген тергөөчү, акыркысы Чокеев деген тергөөчү. Улан Чокеев деген тергөөчү болчу. Буга чейин Сатарбаев Мамажан Жекен Аташ болуп иштеп турганда бир нече ушундай подделка документтер менен жоопко тартылган экен. Кыскасы, материалды көтөрөсүңөр, заявитель келип, адвокат ошондуктыр. Жыйынтык ошо эмне болуп турду, ошону баарын тактап. Макулбу? Кылмыштын курамы жок деп кыскартып салганда. Эчтеке териштөө жүргүзгөн эмес. Эч кандай тергөө амалдары жүргөн эмес. Сатарбаевди алдырып келе албай коюшту. Сатарбаев өзү милициянын подполковниги, Ленин райондук ички иштер башкармалыгында азыр күндө иштейт. Бүгүнкү күндө действующий сотрудник иштейт. Асман айрылабыз, болгондо ошол сизге келген көзөмөлдө берсин. Себеп начальник милициянын өзүнө кирсе, Жок, эми албайбыз. эмне максатта Жок, интервью албайбыз. Интервью беребиз. Жок, тарткан болбойт дейм. Могу запрещается. Стена турган ал мыйзам эмес. Запрещается бул. Улам эле колдоруп кететкен, улам эле бирөөнө бере береткен, ким чечет? Биздин укугубузду ким коргойт? 2018 арыз жазганбыз, 14-күнчү. Атыңыз ким сиздин? Сүйлөтпөйт экенсиз. Жок. Сиз уктум. Жок, сиздин позицияңызды түшүнүп атам, сиз айтып атасыз. Өздөрүнө жасалма ишеним кат жасатып, бул үйдү башка бирөөнө сатып, өзүнө оформление кылганга аракет кылышкандар. Каза болуп калгандыгына байланыштуу. Бул иш отказ болгон да. Кызыл китептин баардыгы, бүт эменин баары биз тарапта болуп атат. Эч кандай сатып алуу келишими түзүлгөн эмес, эч кандай ишеним кат берилген эмес. Кочкор райондук сотуна арыз менен кайрылып, мажбурлоо жолу менен чыгарып, жана колунда көтөрүп жүргөн документтерди кайтаруу боюнча арыз жазып кайрылып, азыркы учурда бул чечим күчүнө кирген. Юридикалык баанын баары берилип, биз 6 инстанциядан өтүп келдик да. Мисалы ал учурда Газиев Руслан жок болчу. Эми бул боюнча ушу канча жылдан бери сот болду, ушу сотко бир дагы күбөсү келген жок. Саламатсыздарбы, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн Стоп Беспредел командасы Нарын облусунун Кочкор районунда турабыз. Бияка келгенибиздин бирден бир себеби 2010 жылдан бери талашка түшкөн мүлктүн таразадагы тагдырын чагылдырып беребиз. Бул мүлк эмне десеңиз, бул Кашар, Семизбел айыл өкмөтүнө караштуу Кара Тала участогунда 1,5 гектар менен жайгашкан сарай болот. Кыштоо сарайы деп айтабыз. Ошол сарай 2010 жылдан бери талашка түшүп келет. Эки жакка тең чечилбей тергөөдө чала жүргөн. Мына ушул талашка түшкөн мүлктүн тагдырын алдыңкы мүнөттөрдө биз кенен кесир чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Сатарбаев Мамажан менен жолдошум Жолдошбеков Турусбек экөө дос болуп, анан охотага бирге чыгып, балыкка бирге чыгып жүрүшчү да. Анан Сатарбаев Мамажан Рею ГАИде старший ГАИ болуп жүргөн. Анан текшерүүчүлөр келди деп жолдошумду ошо охотага алып барып, тиги текшерүүчүлөрдү тиги сыйлап эметип коелу деп алып кеткен. Анан ошол жактан турубуз, мен балдарым иштеп аткан жеринен жөн иштешпей, акчага кириптер кылып атат. Могу Кочкор совхозундагы Кара Тоо айыл аймагына тийиштүү жерде сарайым бар эмеспи? Мен ошону саткан атам. Ушуну айтат. Акчага муктаж болуп, сен алсаң анда алып кал деп ошо 2009 жылдары
экөө макулдашып келишиптир 300 миңге баалайм деп. Анан жок, мен 300 миңге ала албайм десе, анда 250-ге деп макулдашыптыр. Мына ошол сарайдын Басарчанский үй, ошондо ушундай беле? Ошондо эле ушундай болчу. Сыртындагы шыбактары түшкөн. Буягычы? Биягындагы сарай складдары. Бул сарайдын ачык көрсөтөйүн ичинде 3 комнат. Биягы сонун суу өтөт экен. Балыкка аябай кызыгып, ошого карап алам деп эле макулдашып келдим деп. Ушул жерди көрүп кетип, Ушул жерди көрүп, балык салганга аябай жакшы экен. Тияк жагына коттедж салып, биягына пруд кылам деп анан келген. Мына биягында урап жаткан сарай, ооба ушундай болчу. Мына биягында бүтөлгөн чалабыла эмеси, бияк тоокканасы бир балекети болчу. Мына сокмо менен салынган ушул эле сарай. Анан бул үй болсо 3 комната, ичин ачып көрсөтөйүн. Мурда ким жашачу эле бул үйдө? Балдарыңызбы? 2009-жылы жолдошум экөөбүз жашап аттык. Анан 2010-жылы бу экинчи уулум үйлөндү. Анан 2010-жылдан баштап жолдошум, бул балам келинчеги болуп чогуу жашап аттык. Мына бул бир комнатасы, мына каалганын үстүндө полка жок, эчтекеси жок. Көрсөтмөдө айттык да, каалга коюп койгонда кача. Документти ушу каалгага коюп койгон, ошол жактан тиги документти уурдап алышыптыр, ошол жактан алып бербей атышат деп Сатарбаев Райымжандар ошондой көрсөтмө берип атышат. Мына биякы кухнянын эшигинде деле полка жок, каалгасында. Мына бияк спальныйында, каалгасында деле мына полка жок. Анан кайсы каалганын үстүнө коюлган. Буюм тайымдар сиздер алганда эчтеке жок болчу да? Эчтеке жок болчу. Бир боо жерде бир бусук холодильник бар болчу, кичинекей. Аны алып кеткен мамаш. Өзү келип алып кетти. Ооба, өзү келип алып кеткен. Силер көчүп келгенде анын кабары бар беле? Ооба, ошо тиги бир шифонери бар экен биягында. Биз көчүп келгенде мындай эмес, эки көздүү шифонери бар болчу, анан спальный бар экен, ошолорду могу Кочкор районунда тиги Орток деген айылда бир Жайлоо деген бала бар. Мен ал баланы тааныйм, лесхозто иштейт. Ошо баланын машинесине жүктөп кеткен, аялымдыкы, Анараныкы деп. Анара деген бул Сатарбаев Мамажандын экинчи аялы. Ошол Анаранын оокаты нарынга салам деп ошол жака алып кеткен. Анан биягында тиги от жаккан эмеси бар. Анан башка оокаттары деле жок болчу. Анан 2009-да ошентип жашадык 2010-жылга чейин. 2010-жылы борки экинчи уулум үйлөндү. 2010-жылы үйлөнүп, анан ошо келиним болуп анан чогуу жашап калдык. Мына биякта кошуналар деле билет. Анан 250-ге баалашып келиптирсиң, мунун акчасын кантип беребиз десек, кредит эле алып бере коем деп группа менен ошо раматтылык жолдошум 250 алып атасыздар ошондо? 2015-те алдык. Ага чейин 2010бу же 15пи? 2015-те алдык. 2010-да болсо 50 миңден мага анан өзүнө мен поручатель болуп өзүнө бир 100 миң сом алып, аны бергенбиз, 2010-жылы бергенбиз. Андан кийин кайсы жылы эсимде эсимен чыгып кетти. Ошо бөлүп атпайбызбы? Анан кайсы жылы Сатарбаев Мамажан өзү, баласы Сатарбаев Райымжан экөө келип, тиги 30 миңге баалап, жана буту съемный 2 стол, 2 пар стол тиги подставкасы менен экөө келип жүктөп кеткен.
Анан ошондо тиги 120 миң наличка калганда, анан 120 миң сомду бер, анан документти берем деп айтты деп, анан 2015-жылы жанагынтип группа менен кредит алып атпайбызбы? 150 миң алып, 120-ны Сатарбаев Мамажан менен тиги Райымжан экөө тетиги объездный жолдон алып кеткен. Заправка жактан. Анда жана группадагы тиги Куштарбекова Тынар деген келин дагы кошо алганда ошо дагы бар болчу. Дагы 150 миң сом алган. Анан 150 миң сомду сиздер 120 миңин бердик, ошондон жана кабия жолдон берип атасыздар. 120 миң сомду ошо жерден берип атабыз. 30 миң сомду. Күбөлөр барбы ошондо? Ошондо жанагы группадагы алган келин кошо бар болчу, анын да акчасы көп болчу да, адагы 150 миң алган. Анан аны бердик. Анан ошондон кийин анан жанагы документтерди алып келип атпайбы? Мына Моуреки үйдү оформить этип даярдай берем депчи. Анан ошондо бул документтер менен кошо алып келди да. Мына могу кысыл китепти бул доверенасы менен мына бул чертеж эмелери. Кара тоо айылы дейт, Көк дала участкасы дейт, мына Моуреки эмелери. Мен Асхат Сатарбаев Райымжандын жеке менчик тамигитинин Кочкор райондук көрүп алсак болот, 2005-жылы алынган экен. Өзүнүн номери менен. Могу аябай участкасы канча? Участкасы ушу Моуреки үйдүн орду менен тетиякка чейин эсептегенде баардыгы 50 соток. Жарым гектар. Жарым гектар. Жер менен, жер менен. Келип анан эмне болот? Муну каякта ушул жерге келип берип кетип атат? Ушул жерге келип берип кетип атпайбы? Кредит алдык, эми тиги мындан да кутулуш керек деп могу жерге эме кылчубуз. Жанагы арпа тасалаган эме бар болчу да, могу жака от жагып арпаны ушул жака кууручубуз, талканды да дробилка биякта болчу, ошо жерге тартчубуз. Мына тетиякта ящиктер турбай, ошого арпаларды салчубуз. Анан жанагы арпа тасалаган эме ушул жерде болчу да, могу жерге коюп алып, анан мумдай коюп алып анан тазалачубуз да. Анан Мамаш ошо жанагы баласы менен дагы бир 5-6 киши менен кран алып келип, могу жерде бир жүрбөгөн эме техникалары бар болчу да. Эмне деп коет, талаадагы иши жүрбөгөн, дөңгөлөгү жок, бусук, кран, тиги автолавка, ушундай эмелери бар болчу, мындай буткалар эле барчы. Анан бул документти алып келгенде ошо барахлоолоруңду да бүт жүктөп кет деп айттым. Анан келип алып кетмей болду деп жолдошум ошенткен да. Анан биз ушул жерде арпа тазалап отурсак, анан ошо баласы 5-6 киши менен келип, тиги кран менен жанагы немелерди бир чоң машинеге жүктөп, аларды тартып, анан ушул жерге келип, анан берген могу документтердичи, тиги баласы жанагынча киши болуп. Райымжан баласы. Ошо баласы менен келип, Райымжанга катталып турбайбы бул жер? Бул жер ушул сарайдын наамы ушул баласында болуп атпайбы? Ошо баласы Сатарбаев Райымжан, атасы Сатарбаев Мамаш болуп келип, анан ушул жерден берип, ошо берип атканда көргөн күбө бар да. Ошо көргөн күбөлөр, ошо биз арпа тасалап атканда мен дагы тиги талканга арпа алып келдим эле, тазалашып алайын деп. Сатыгулов Рүстөм деген бала да бар болчу. Адагы ушул жерден арпасын тазалап, ошону берип атканын көргөн. Үйдөн кирип дамыз дейип чыгышкан. Ошентип алганбыз, анан ошондон бери эле ушундай чуулганда окуя болду. Жолдошуңуз каза болуп калды одан. Анан июндун 21-inde эле каза болуп калды. Анан Сатарбаев Мамажан каза болгондо да келген жок. Дос болуп туруп келген жок. Дос болуп туруп келген жок. Кабар айттырсам да келген жок. Ошентип кара жамынып үйдө отуруп калдым. Анан 40 өткөндөн кийин анан
чуркай баштадым. Анан үйүнө барсам, биринчи жолукканда эмне сарайды силерден бирөө талашып атабы? Жашай бергиле. Менин мүмкүнчүлүгүм келбей атат. Балам бошобой атат, анан оформить эттирип берем деп. Мени узатып ийди. Эй, сен уялбасаң мен кара жоолукту салынган боюнча келип атам. Эмнеге ушул кабар алып койбойсуң? Же доверенностьту узартып бер, же болбосо мага оформить этип бер десем, мүмкүнчүлүгүм келгенде оформить этип берем деп койду. Анан мүмкүнчүлүгү келбей аткан экен деп дагы күтүп жүрө бердим. Анан келбейт, же телефонун чалсам албайт. Же кайсы жерде жашап атканын билбейм. Мунун ар кайсы жерде алып койгон аялдары бар экен да. Арам акчаны каяка жоготорун билбей. Кайсы аялдын үйүндө жашаганын билбейм же. Акчаны сураганда көрүнгөн телефондор менен чалчу. Ага чалсам же албайт. Андан кийин да бир тааныштар жолугуп калып, эй, мамаш биякта жүрөт, сарайыңды оформить эттирип алдың беле деп сураганда, жок, оформить эте албай атам, өзүм мүмкүнчүлүгүм келбей атат, балам ооруп атат дейт, бир күнү барсам өзүм ооруп атам дейт. Эми айыкканда бир мүмкүнчүлүгү келгенде оформить этип берет экен десем, ошо ойдон дайын жок. Анан 2015-жылы ошентип жолдошум июндун 21-inde каза болду. 2016-да аш бердик. 2016-жылы ноябрдын 18-inde аш бергенден кийин эң кичүү баламдын 1,5 жашка чыккан баласы ооруп калды. Биякта жатты Кочкор райондук ооруканасында. Пневмония деп. 1 айда аралашты, жакшы болбойт. Анан Бишкекке жалга направление берди. 2017-жылы январда барып жалга жатты келиним, баланы алып алып. Анан аяктан бир убакта болот да, жакында. Ооба. Анан аяктан операция болду. Операция болгондон кийин раковый заболевание экен деп, анан аяктан операция болгондон кийин онкологияга которуп, анан ай сайын химия алып баштады. Ошентип 2018-ге чейин созулуп кетти, ай сайын химия алып атып. Сарай эмес, анан табагыңды, этиң табагыңды таап ал болуп. Сарайды ойлоп эле неберемди ойлоп калдым. Анан жакшы болгон химиясы токтогондон кийин анан баягы тиги сарайдын доверенностун көрүп алып, анан кийин тетиги Бишкекке, ооба, Бишкекке тиги эмеге бардым. Жазган доверенность жазылган, доверенносттагы дарек боюнча Кара Күчүков турабы? Ооба, частный нотариустан жазылыптыр да, Кара Күчүков Дүйшөнбек деген. Октябрьский ровдуга карайт экен ал. Ошол жака бардым. Жана Коммунистическая эмне деген көчөнүн кесилишинде экен. Ошол жака бардым. Ушул дарек боюнча тиги мамашты таптырып, анан менин жаман оюм тиги доверенностьту узартып өзүмө жаздыруу, же болбосо тиги оформить эттирүү болчу да. Мен каяктан билдим мындай жасалмай экенинчи. Барсам Кара Күчүков тиги журналын карап, регистрационный. Анан бул номердеги доверенность мен жазбаптырмын деп ал журналын карап көрүп, бул жасалма экен деди. Каяктан жасалма болот? Сенин печатың, сенин колуң турса, каяктан жасалма? Анда сенин үстүңөн арыз менен кайрылам. Арыз жасам десем, анан кийин Сатарбаев Райымжанга чалып, анан аны чакыртты. Азыр биякта бир кишилер келип атат, силер документтерди берген турбайсыңарбы, сарайды сатып, доверенность менен кошо, генеральный доверенность деп. Сенин үстүңөн арыз жасабыз деп атат. Мен берген эмесмин бул доверенностьты. Кимге жаздырдыңар эле? Кимге кол койдуруп менин атыман бердиңер эле? Мен анда силердин үстүңөрдөн арыз жазып, анда мен дагы силердин үстүңөрдөн иш козготом деп ал киши дагы чалып эмес, анан бир убакта атасы экөө келип алып аны кайра тиги эмелеп атпайбы? Биз дагы берген эмеспиз, анда бул доверенностьту өлүп калган мен күйөөм Жолдошбеков Турусбектен барып сураш керек деп
ошентип кетип калып атышпайбы? Ооба, ошентип айтып анан кийин мен эс учумду жоготуп анан жатып калып атпаймынбы ал жерде. Анан чоң балам апа тиги сарайдын кереги жок, эми сиз өлүп каласызбы деп анан мени тиги таксиге салып алып анан үйгө алып кетип, анан ошо бойдо калып атпаймынбы? Анан балам бир тиги кайсы бир эмеде ушу органда иштеген тиги куда баланы чакырып анан анда мындай болсо бул тиги Кара Күчүковдун үстүнөн тиги эмеге Октябрьский ровдуга арыз жазыш керек деп анан кайра эртеси күнү Октябрьский ровдуга алып барып анан ошол жактан арыз жаздырып анан муну экспертизага беребиз деп анан мага тиги кол койдуруп анан доверенностьты алып калышканда анан ошо бойдон эме чыкпайт, жыйынтык чыкпайт. Канча жылдан бери? Ал 2018-ден бери. Октябрь рибисиби? Ооба. 2018-жылдан баштап анан берип атпаймынбы? 2019-га чейин эле мен адвокатты каяктан билдим? Мен деле түшүнүгүм жок да. 2019-га чейин эле ошентип өзүм эле чуркап жүргөм да. Анан бирөөлөр айтты адвокат жалдаш керек деп. Анан 2019-тан баштап анан кийин жактоочу кылып анан бул Казиев Руслан Токтосуновичти алгам да. Октябрьский Кочкор рибисине да жазыпсыз да аягы. Кочкорго мен жазган эмесмин да. Мен Октябрьский ровдуга арыз жаздым. Анан ошо як териштирет, ошо як тиги иштин аягына чыгат деп эле мен ошо менен жата бергем да. А көрсө Кочкор райондук тиги милициясына, ровдусуна да жазыш керек турбайбы? Анан ошентип орто жолдо жем болуп атпаймынбы, урматтуу президент? Урматтуу президент Садыр Жапарович, Камчыбек Ташевич УКМКнын төрагасы ушундай эле тиги алдамчы мошенниктердин, ушундай коррупционерлердин заманыбы? Мендей бейчараларды ким колдойт? Октябрьский ровдуда Мурики доверенностьты экспертизага берем деген старший тергөөчү Илгиз эмне эле моякта эмеси бар. Эмне кылды берди? Ошол эме деп айтпадыбы? Бул Сатарбаев Райымжан деген биздин сотрудник экен. Буларды биз коргойбуз, колдойбуз деп. Анда бизде карапайым калкты, бейбечара жетим жесирлерди ким колдойт, ким коргойт? Ошентип Илгиздин үстүнөн да ыйлап чыгып кеткен. Бизде жетим жесирлерди ким колдойт? Карапайым элди ким колдойт? Урматтуу президент, көп эле алкыштарды айтып атканын сиздердин адрестериңизге мен угуп эле атам, көрүп эле атам. Мага дагы ошондой жардам берүүңүздөрдү сиздердин жардам күтөм. Менин муктаждыгымды ошондой чечип берет деп күтөм мен. Жардам күтөм мен сиздерден. Ушундай жашообузга чыдабайм. 2010-жылы мен менен жашап аткан баламдын келинчеги дагы 4 айлык баласын таштап салып, ушундай биздин жашообузга чыдай албай кетип калган. Азыр ал не берем деген 5-класска кирди, мына быйыл кирет, окуйт. Мына ошо бойдон балам үйлөнбөй жүрөт. Жалаң ушундай мошенниктердин айынан мен эмнеге күйөм? Мен ошондой эмгегиме күйөм. Кичинекей неберемдин жетим калганына күйөм мен. Бул органда иштегендерди колдойт турбайбы? Коргойт турбайбы? Анда мени ким колдойт? Мени ким коргойт? Детигинде тирүүлөй жетим калган неберемди ким колдойт? Ким коргойт? Эми 2019-тан бери жалдап алган Мурикке өкүлүм Казиев Руслан канча жерди басып, канчалык кызматты кылып атат. Мунуку деле көз жасында калып атат. Тергөөчүлөр бирине бири эстафета кылып эле таштап коюп атат. Мен Кочкор ровдусунда
Канча жүрөм келип тергөөчүлөр сурайт дегенден канча убакыт күтөм. Отпускага чыгып кетип калат экен. Орун которуп кетип калат экен. Такыр мындай бир чыгарган жыйынтыктары жок да. Мына 2018 быйыл мына 2023 жыл. Мен дагы канчага чейин жашап, ким билет, мага ким гарантия бере алат? Канча чыкпаса бу? 70ке чыгып калдым мен. Менин 5 балам бар, 2 инвалид. Каяктан мага доверенность ушулар жасатып бере алат я? Энеси менин түшүнүгүм ушу болуп, нормальный түшүнбөй ушу Кочкор райондук робдысына арыз жазганда түшүнбөсүн. Менин балдарым билим деңгээлдери жогору болбосо, каяктан аны жасалма доверенностьты кимге барып жасатып келет? Сатарбаев Мамажан менен Сатарбаев Райымжандыкындай бизде арам акча болбосо. Менин жашоомду элдин баары эле көрүп турат. Азыр көчөдөгү элдин баары деле билет. Менин кандай жашоодо жашап атканымды. Балдарымды гана малдай тери менен жашап атам. Менин пенсиям эмнеге жетмегиле? Мен өзүм ден соолугума байланышканда керек болсо дарыма да жетпейт. Ичкен тамак, кийген кийим эмес. Мен сиздерден жардамды күтөмүн. Сабырыңыз апа, сабырыңыз. Сабырыңыз. Азыр ушундайлардын заманыбы, ушулардын эле заманы болуп калганбы? Урматтуу президент, дагы сизден кайрылам, сизден жардам күтөм. Эми адвокаттан сурайлы. Мына келди ушул биринчи талашка түшкөн бу сарайга келип атабыз. Азыр ошо эки ровда иш бар деп атпайбы? Азыр бул жактан чыккандан кийин Кочкор ибисине да барып башпагыбыз. Ошо айтып кетсеңиз, эмне болду эле, кандай болду эле? Октябрь ибисинде эмне иш, анан Кочкор ибисиндеги эмне иш, булар эмнеге карап айтат? 5 жылдан бери дейт. Эми жана жогоруда бул арыз эзи Апа боздуп атат биякта. Ооба, Саткына Бурма эже айтып кеткендей 2018 жыл ошол жана ишеним катты алып келип берген деп атпайбы? Госакция мененчи. Мен Ушул жерге алып келген. Ооба, ушул жерге алып келген да. Мен алгач ишти алып териштирип баштаганда мен ынангам бардыгына. Себеп бүгүнкү күндө мынакей госактысы ошол ишеним кат эженин колунда турат да. Анан 2015 жылы 25 майда ушул жерге алып келип берген экен. Ишеним катты. Анан бул эже өзү айткандай жолдошу каза болуп калып, ошондон көп узабай 2 айдан кийин элечи. Анан тиги Сатарбаев Мамаш, Сатарбаев Райымжандарды издеп эже Шаарга барат. Шаарга чейин барат. Баягы ишеним кат жолдошуна жазылган да. Анан ал киши кайтыш болуп калгандан кийин кайра өзүнө жаздырып алып, сарайда өзүнө өткөрүп алыш керек болгон да. Анан ошону таппай, анан кийин айласы кетип, ошол жана ишеним каттагы доверенностьтагы жеке нотариус Каракүчүковду таап, анан барып ал өзү журналында катар санда мындай ишеним кат бербегендиги аныкталат. Бирок басылган печать ошонуку кол турат да. Анан бирок жагы журналда жок, катталган. Журналда ал ишеним кат катталбаптыр да. Анан мен көрүп эле, эгер нотариустун өзү менен да сүйлөштүм, катар журналдагысын да көрдүм. Алда башка сделка турат да. Анан мага чейин 18 жылы ошо Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазган экен, арыз менен кайрылышкан экен. Ошол факт подделка менен документти жасалмалоо боюнча ошо. Анан мен кийлигишкенден баштап, анан сарайды сатып алганда акчаны ушул Кочкордон берип атпайбы? 3 бөлүп берип атат. Биринчисин 100, 120, 30. Биринчисин 100 000 сом берип атат, акчаны берип атканда көөлөр бар. Андан кийин бул эжелердин үйүнөн жана андай эмеректерди баалап 30 000 сомго жүктөп кетип атты. Анда көөлөр бар. Анан 120 000 сомду
банктан кредит алып бергенде, эми ал убакта ошол жалпы суммасы 250 миңге баглап атпайбы, бул жарым гектар жер менен сарайчы. Ал убакта чындыгында мен ошол убактагы курсту карап көрсөм, ал убакта чындыгында 250 миң сом чоң акча болгон экен да. Участоктор деле, ушу сарайлар ошол убакта ушундай бааланган экен да. Бүгүнкү күндө азыр болжол менен бул сарайлардын баасы бир кыйла өскөн да. Анан азыр мен бул сарайды саткан эмесмин деп жатканымда себеби ошондо болуш керек деп ойлойм. Себеби бир да соттук териштирүүгө, бир да тергөөгө келбей атат да Сатарбаевдарчы. Сотторго да келбей атат. Ооба, сотко да келген жок. Анан Тергөөгө да алып келе ашкан жок. Тергөөгө да тергөөчүлөр алып келип атат да. Анан эми ушул Кочкор райондук тергөө кызматынын бөлүм башчыларынан бери Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын жетекчилеринин баардыгын тергөө судьясына арыз жазып, алардын үстүнө мынакей тергөөчүнүн жана жетекчилердин ушул баягы жарандын түшкөн арызына кайдыгер мамиле жана аракетсиздиктерине даттанып сотко арыз берип, баардык тергөөчүлөр ушунга чейин мынакей 3 жылдын жүзү болду. Баардыгы жаза алып келишти да. Тергөө судьясы токтомдорду, чечимдерди чыгарып атат. Менин берген арыздарым баары далилденип атат да, что тергөө эч кандай тергөө жүрбөй атат. Беттештирүү эч кандай болгон жок. Биз көрсөткөн күбөлөр суралган жок. Тергөө аягына чыккан жок да, эч кандайчы. Азыр күнгө чейин 5 жыл бою тиги Октябрь билсе 2020 бери Кочкор билсе эч кандай болгону азыр иштин эмне болгондо билбейсиз да Кочкор билсин. Эми чынын айтсам мен акыркы 6 айда уже чарчап биттим да. Келе берип, сурай берип. Тергөөчүгө бара бересиң, бир тергөөчүгө барасың, иш мына кылам, баарын кылгантан мынакей бүткөн татыле дейт. Анан эле Сатарбаев ооруп калыптыр. Келе албай атат дейт. Анан тиги сарайдын ээси Сатарбаев Райымжанды алдыртып келе алышпайт. Сатарбаев Райымжан тергөөгө келбей атат деп мен ички иштер министрлигинин жана өздүк коопсуздук кызматына дагы арыз жаздым, СБ деп коебуз. Эмне маалыматтар? Алар арызыма жооп берип атышат. Сатарбаевдин бул жеке өзүнүн иши, мунун кызмат абалы менен эч кандай бул ишке байланышы жок депчи. Анан билбейм, тергөөчүлөр эч кандай чара көрүшпөйт. Эми юрист катары мен Сатканова Бурма эженин жактоочусу катары мен колдон келген болгон иштин баарын кылдым. 3 жылдан бери жазчу жерге баардык жагына жаздык. Лыкылдаттык. Эми мына жана жогоруда айтып атам го. Айла кеткенден баардык тергөөчүлөргө, жетекчилерине чейин сот аркылуу жазасын бердирдик, тартиптик жаза. Коңго эле чыгыш керек. Анан айлабыз кетти, анан кийин айлабыз кетти, мынакей өзүңүз күбө болуп атасыз, жанатан бери угуп атасыз мынакей. Эми элементарный жөнөкөй гана кылып кое турган иштер кылынбай атат да тергөө тарабынанчы. Мына эми бүгүнкү күндө азыр жакында уктум, Сатарбаевдар мажбурлап сарайды бошотуу жөнүндө Кочкор райондук сотуна арыз берген экен да. Анан эми акча Кызылдай өздөрүнүн акчасына сатып алышса, аякысын кредит алып төлөп сатып алып атышса, госактысы документтери колунда турса, мына бүгүнкү күндө анан тергөө эч кандай мындай маани бербейт, прокуратура деле маани бербейт. Октябрь районунун прокуратурасына биз канча жолу, бери жагы бир 7-8 жолу арыз таштадым мен. Жооп жок. Бишкек шаардык прокуратурасына, Октябрь райондун прокуратурасынын действиясына карата даттансаң, кайра эле районго берип коет. Генеральный прокуратура Зулушевка канча жолу арыз жаздым мен. Тергөө каралбай атат, жүрбөй атат депчи. Түз эле генеральный прокуратурадан райондук прокуратурага түшүрөт. Бизге мындай арыз түшөт, карагыла. Алар эмне алат? Көзөмөл иретинде деп, мен сизге жана окуттум го, көзөмөл иретинде деп кайра ошол эле тергөөчүнүн өзүнө берет. Бир тергөөчүгө иштебей атат деп тартиптик жаза бердирсем, жетекчилиги ишти алып туруп кийинки тергөөчүгө берип коет. Жазасы жок тергөөчүгө. Ал кыймылдабайт. Мунун ар кыймылдабайт деп аны тергөө судьясына алып барам. Иш 5 барак менен турат. Эч тергөө амалдары жүргөн жок. Сатканова арыз ээси Бишкекке канча жолу келип кетип ыйлап. Эмне деген чыгымдарды тартып атат деп, ошол чыгымдарды төлөп берип, силер жөндөн жарандарды убара кылып атасыңар деп биринчи май райондук сотуна. Октябрь райондук сотунун тиги тергөө кызматтары келип
эми мына бүтүрөбүз аягына чыгабыз мынакей эми арызыңызды атазбайт этип коюңуз деп эже менин кеңешим мейли бирөөгө жамандык каалабайчы бизге негизгиси бизге уже именно ушул көздөгөн максатыбыз ушул иш боюнча юридикалык баа берилип калса деген максат менен макул болсок Октябрь ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын начальниги тергөөчүсү да келип кеткен ушул жаккачы Кимдер алар? Начальниги которуп кетти азыр билбейт экен. Чокеев деген тергөөчү, акыркысы Чокеев деген тергөөчү. Улан Чокеев деген тергөөчү болчу. Ал да келишкен бияка. Ушул жака келип баарын кыйратабыз деп келет. Анан сурамыш болуп биякты келип сүрөткө тартып антиминтип коюп эле кетишкен. Анан аягымда эле эчтеке жыйынтык жок. Эми ушул жерден бизде эми мен башында жок эже бизде андай далил жок деп ишенчим эле эми азыр менде өзүмдө ошондой күмөн боло баштады. Жанагы Сатарбаев Райымжан милициянын подполковниги Ленин ревизисинде иштейт турбайбы? Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгында кызматкер да. Подполковник милициянын подполковниги. Анан эже ушу ил айтты постоянно ушу мына милиция ушинтип кылдыртпай атат. Анан эми уже мен да ишене баштадым ошо чынында да депчи. Эми бул далил эмес, эми бирок айла жоктон уже ишенгенге туура келип атат да чынындачы. Эми эмне деген иш бул? Бул өзү бате бир 10-15 күндө тиякты сурап, биякты сурап, беттештирип туруп жыйынтык чыгарып кое турган иш да. Жыйынтык чыкпайт ушунданчы мынакей. Эми далилдер турат мынакей. Акчасын алган мен айттым, кайра айтылайын. Госакты колунда турат эжем. Ишеним кат подделка болуп чыгып калган. Тергөөчү Октябрь ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү МУДга запрос кылып бүт Сатарбаевтар боюнча маалымат топто деп мен өтүнүч киргизгем. Мен өтүнүчтүн негизинде тергөөчү алган запростордун жообун. Буга чейин Сатарбаев Мамажан Райымжандын атасы. Бир нече жолу ошол өзү жеке нотариус болуп турганда 2010-жылга чейин, 2013-жылга чейин нотариус болуп иштеп турганда, жеке нотариус болуп иштеп турганда бир нече ушундай подделка документтер менен жоопко тартылган экен. Бир тууган ошол эме Сатарбаев Мамажандын кызы да нотариус болгон экен. Ал боюнча да ошол ушундай жасалма документтер боюнча фактылар бар, иштин ичинде тиркелип турат. Анын бардыгычы. Ошол расмий документтер, маалыматтар жоопко тартылган боюнча, факт, подделка документтер боюнча да. Анан эми биз деле ага байланбайбыз чынындачы, но бирок могул факт ошондон келип чыгат, биз ишенип атабыз да. Эми ишеним катты ошо жасаткан деп эле биз баа беребиз. Анан тергөө адилет дыкат күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен суралса, подделка документти ким подделка кылганы айдан ачык эле көрүнүп кат, чыгып кат. Расмий чыгып кат да. Мен азыр мындай көзүм жеткен үчүн айтып атам да, чынындачы. Анан акчаны берген күбөлөр бар. Госактын ошол доверенность алып келип берип колуна кармап атканда күбөлөр бар. Бирөө сурап коюшпайт, ушунга чейин тергөөчү менен. Бирөө суралган эмес. Бирөө да суралган эмес. Түшүнүктүү. Эми бир катар урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушу Бурма эже менен адвокаттар менен биз ушу Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө барып баш багып, ушу тиешелүү суроолорду узатмакчыбыз. Азыр биз Кочкор райондук ревизисине келдик, райондук ички иштер бөлүмүнө. Бияка келип ошол Сатканова эчекенин сарайы боюнча жазылган арыз эмне болду, эмне себептен ушунча 3 жылдан бери арыз каралбай четке калып келген тууралуу суроолорду узатмакчыбыз. Адвокаттар менен биргеликте. Assalamu alaikum. Ким болосуз, байке? Мен начальник болом, родный. Родный начальник, байке. Менин атым Кайрат Кенжебаев. Журналистмин, Стоп беспредел. Кайрат Кенжебаев, Стоп беспредел. Сатканова эженин арызы бар экен сиздерде. Бурма эженин алдамчылык боюнча жазган 2020-жылы. Бирок ошондон бери каралбайт экен, же жартылуу бир жооп жок, же ишти кыскартып жибербейсиңер, же толук жооп бербейсиңер. Мынакей адвокат бар. Абдумаликовду чакырасың, старший следователь. Все карап берсин. Мен адвокаттын ошол 2020 жыл менде кагаздарда так
ай күнүнөн бери айтат элем. Сіз заявитель өзі қаяқта? Машинада отырасыз? Заявительный ошо адвокат, пожалуйста, беріңіздер, қараңыздар, проблема жоқ. Бізге осы ашық айқын жооп берип койсун, эмне болот, кандай болот, проблема жок. Абдумаликовти көтөр, материалды не отырып көтөргөн макул. Сизби? Азыр мындай кыласың. Кыскасы, материалды көтөрөсүңөр, заявитель келиптир, адвокат ошоптур. Жиынды ошо эмне отырып ошонун баарын тактап берген. Макул? 20-жылдын. Хорошо? Ошол эле вопрос. Ошо эмне болот, кандай болот? Ошо жүрүңүз, жүрүңүз. Эки миң канчаны кылдыңыз? 2020. Кайсы күндө атасыз? Не материал кім берсеңіз? 4 август күні жазылған. Жоқ. Иш қозғалған бұл, не болған? Жоқ, иш қозғалған емес, мынакей. Абеков қысқартқан бір жолы. Ушул иш эмне болуп атат, кандай болуп атат? Андан кийин жооп болгон жокпу ушундай? Қандай дейсіз? Андан кейін ешқандай жооп болған жоқ, потому что біз ушул Қошқор ийимдин тергөөчүсү Абеков бул иште арыз түшкөндөн кийин эле кылмыштын курамы жок деп кыскартып салган да. Эчтеке териштирүү жүргүзгөн эмес. Эч кандай тергөө амалдары жүргөн эмес, күбөлөр суралган эмес, беттештирүүлөр жүргөн эмес. Сатарбаевди Райымжанды да сураган эмес, Сатарбаевдин Райымжандын атасын да сурашкан эмес да, тергөөчү. Анан ишти кыскартып салган. Анан мен 28 январь 2021 жылы прокуратурага арыз жазып, Қошқор райондук прокуратурасына арыз жазып, Қошқор райондук прокуратурасы мынакей артында турат, мынакей. Бар көзөмөлдөрдү берип, мынакей. Мен ошол нааразы болуп жазган арыз боюнча прокурор макул болуп атат. Иш материалдарды изучать этип карап чыкканда тергөө бир эч кандай тергөө действиясы жүрбөй туруп кыскартып салгандыгын аныктап, прокуратура ал тергөөчүнүн арыз исин чакырган эле жок деген. Чакырганда эмес. Тергөө атмен кылып прокуратура ишти кайра толук изилдегенге берген. Ошол роудга ошондон бери жатат. Эчтеке жооп жокпу? Эч кандай действие жок. Эч кандай. Кошкорго ошол жака келе берип, ушу роудга келип, кайра ошол тергөөчүлөрдөн, тергөө жетекчисинен талап кыла берип, эч кандай мындай жооп ала алган жокпуз да. Эшикке чыгыңыздар. Турат да ошол. Бизге эмне болуп беке? Таптыңызбы иште? Жок, активден карашым керек азыр. Официалдык запрос жазып, муну тыштадыңызбы? Муну дейт. Муну бизге тыштайсызбы? Жок, бул Шу иш эмне болгон? Мурда эле бар да силер. Ушул ишти азыр мен архивден каратайын. Запрос жазып тыштап коюңуз, бияка киришти. Канча убакыт алгылат? Канча убакыт? Билбейм, 20-жылдан бери. Толтура дейш. Могу берип койгон немелер турбайбы? Катталган боюнча. 20-жыл эмес, бул 20-жылы катталып атат экен. 20-жылы катталып атат туура. Бирок былтыр эле ушул жерде бир тергөөчү өндүрүштө болчу да. Мындан 6 ай мурун эле ушул иш өндүрүштө болчу. Азыр мен тергөөчү каратып анан. Сиздерде Сагынбек дегенбиз мурда начальник начальниктин орун базары тергөө иштери боюнча ошонун колунда болчу ушул иш. Бул иш боюнча мен ушул сиздердин ички иштер ушул бөлүмүнөн сурабай калганыма 6 ай болду. Өндүрүштө болчу, бул эч кандай архивге кетиши мүмкүн эмес да болчу. Мына кылып атабыз депчи. Анда материал таптырай, эмне боюнча экен, мен даанасын түшүнгөн жокмун. Эми сиз бирок мынакей токтомду окудуңуз да. Токтомду окудуңуз, эми токтомдон эле түшүнүктүү болуш керек эле да. Андан сырткары, мошенничество боюнча да, андан сырткары мынакей бул ишти өндүрүшкө негизи тергөөчү Абеков алган да. Иштин саны сотко чейин. Бул эмес номерчи. Сандуу сотко чейинки өндүрүү боюнча кылмыштын жана жоруктун курамы жок болгондугуна байланыштуу жазык иш өнүштөн кыскартылсын деп мош боюнча эле тапса болбойбу? Ошону менен карап таптырам дейм, байке. Бул жерде 2020-да только бул эле ишимизди толтура иш беребиз. Жок, ошо санды ошончо бат табыш үчүн алынган да. Ошо сиздерде базада жокпу дейм эле. Анан мынакей ошол
ошол андан кийин мынакей Кочкор райондук прокуратурасы ал ишти отмен кылган мынакей. Бул качан болуп атат? 21 жыл. 21 жыл. Мына бир эле сан турбайбы? 358 деп мынакей бир эле. Мынакей декабрь. Ошол эле сан. Жок, декабрдын 21-inde отмен кылып атат прокуратура. Толук изилдеп туруп юридикалык баа бергиле деп жазып атпайбы. Тергөөчүгө көрсөтмө берип кайра ишти отмен кылып атат. Ал иш архивге кетиши мүмкүн эмес да, өндүрүштө. Эмне кыласыз беке? Сиздин аты жөнүңүз ким? Менин аты жөнүм Абдымалик Айбек. Айбек мырза эмне кыласыз? Берейин десем, каттым менен байке. Эми номер турбайбы? Эми турганда ошо материал таныш керек да азыр. Эми база данный бар да, биз деле билчү эмес да. Ушактын карап эле таппайсызбы? База данныйды токтом менен чыгат да байке. Ал материал өзү эмне болот биз карап табышыбыз керек. Эми чоң уролдумузбу? Урол деле го беке министерствоңуз. Канча убакытта табасыз? Эмне бир ай карайсыздар уже, бир жумабы? Жок, официальный болбойт, официальный. Арыз иеси өзү келип атат, каяктагы официальный? Азыр бул райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы тапшырган тергөөчүгө. Бирок тергөөчү биякта номери бар көрсөтүп турса да ишти табышыбыз керек, расмий түрдө кайрылышыңар керек деп бизге ошондой маалымат берип атат. Биякта арыз ээси өзү турат. Эми бул ишти жарым жыл мурун эле биякта тергөө кызмат боюнча башчынын орун басарында өндүрүштө колунда болгон экен. Адвокаттын айтымында бул 20 жылдан бери эч кандай бир жарытылуу жооп жок. Эч бир тергөө амалдары жүргөн эмес бул иш боюнча. Мында канча жатты бул балада? Жөн эле Каякта? ушунда жатты, андан кийин дагы бирөөгө жатты, анан бул иши деле. отпускада чыгарып кетти, телефондорунду албайт экен, ушундай да. Биринчи тергөөчү ушул болчу. Чалабыла сурап, кечке күттүрүп, андан кийин кайра дагы бир эмеде Руслан келип кайра бир күбөлөрдү алдырып келип чалабыла сурап дагы кетирген, андан кийин башка бирөөгө өткөн. Анысы дагы сурабайт, кечке күттүрөт мояктачы. Экинчи этажда бир жумуштан калган эмедей болуп келесиң, отурасың, чыгып кетет, мен башка жактамын дейт, базардамын дейт. Албайт такыр. Анан улам эле которуло берет экен, отпускага да чыга беришет экен, бир жакка эме менен чыга беришет экен. 3 жылдан бери ошондой эле жок. Ошондой эле. Мына Руслан айткандай канча убакыттан бери эле келбей калдык. Же болбосо иштеген эмеде эле ушул жакта жүрчүмүн, анан өзүм ооруп жатып калам. Мына азыр дагы Айбек мырза эмне болду? дары ичип анан чыктым. Грыжадан баса албай атам азырчы. Прокуратура мынтип көзөмөл иретін алып атабыз, мынакей иш аягына чыгат, жазасын алат дейт. Жок, кайра тергөө ушундай деп. Бүгүн жөө түшүнүктүү болду, ишти кыскартты. Эми прокуратурага башпагабы? Жок, прокуратурага башпаган, бирок биз могу тергөөнүн билдирүүнү бүгүнкү число менен берип атам алдында болгон. мына көрдүңүз, азыр мынакей жакта тергөөчү азыр айтып атты мага, бүгүнкү число менен биз мурунку алдым деп. Алып атасыз да, токтомой турабы? Бүгүн. Эми сизге деген 21-inde да чыгыптыр. Бирок сизге барбаганын поштадан кетирбегин мен билбейм, анысынчы. Жок, азыр сиз атыңыз ким? Айбек меники. Айбек, алдыны мен өзүм келип алып кеткенмин. Алып кеттиңиздерби? Келип алып кеткем, анан прокуратурага жазып, прокуратура кайрат мени болгон. Жок. Мына берекине азыр сиз мага берип аткандычы, мону, мына берекине. Келбептир. Мына. Эмне үчүн бизге мына тааныштырбайсың? Биз жатабыз да, иш тергелип атат деп күтүп атабыз. Анысын байке мен биле албайм да. Бирок биз жака чыгыштаптыр. Азыркы менен берип атам да. Сиз кайсы кызматтасыз бул жерде? Тергөөчүсүз. Тергөөчүсүз. Начальник тергөө барбайлыбы биз? Начальник тергөө больничныйда мен старший тергөөчүмүн. Эмечи? Зам начальник дагы больничныйда. Баарында бар. Начальник милицияга берели? Ушул берелем да. Ушул суроону берип анан кийин Эрик Сарбаевич, Эрик Сарбаевич, Сарбекович. Иш кызык болду. 22-жылы эле ноябрь айында кыскартып жиберген экен, бирок бул тараптарга эч кандай маалымат берилбептир. Азыр ошол
Бурма эже менен адвокаты менен биргеликте ушул Кочкор рибисинин начальниги жетекчиси Тажиев Эрик мырза кирип дагы бир ката суроолорубузду берели. Сарбач. Geliniz. Алдык ишти. Анан Эжекенин адвокаттардын иши бар ошо суроолду сизге берели дедик. Анткени тергөө башчысы дагы орун басамыз дагы жок экен, баары жумушта эмес экен. Сурооңузду бере берсеңиз. Биз бул ишти тергелеп атат деп ойлоппуз да. Себеп 2020 жылы жазылган арыз. Муну мен арыз ээсинин жактоочусу катары 2 жыл сопровождать этип жүрүп чарчадым да. Кадимкидей. Сизге чейинки начальниктерге да келген болчумун. Бул жерде как раз 2020 жылы начальник жок. Биринчи зам ИО болуп көп отурду да. Кажется, Улан деген мош келгеле. Анан ошо кишиге мен мынакей эже болуп бер жагы 5 жол келгенбиз. Тергөөнүн начальниктин орун басары тергөө иштери боюнча. Ал кишиге бер жагы 5 жол келген. Бүт өстөр көзөмөлгө алып. Анан Абеков алгач ушул ишти Абеков деген азыр көрдүк, коридордо жүрөт. Алып туруп 3 барак менен кыскарткан ушул ишти. 3 барак менен. Арыз түшүнүп, өндүрүшкө алган токтом менен, 4-чү кагаз иштен өндүрүштөн кыскарткан, мына монт кыскарткан. Мына Абеков. Бирок прокуратура кайра өндүрүшкө алынсын деп. Анан 2021-28 январда Кочкор райондук прокуратурасына арыз менен жазып, кылмыштын курамы олчоюп турса, сатканага сарайды сатып алган анык болуп атса, сарайды сатып алуу акчасын бергенди күбөлөр көрүп атса, гос актысы колунда турса, Сатарбаев алып келип гос актысын колуна берип атса, Азырда жанда. Доверенность мына азырда сумкасында гос актысычы. Анан ушуну көрүп туруп, Кочкор районунун тергөө бөлүмүнүн тергөөчүлөрүчү утур ишти кыскартып. Анан кийин тергөөчүсүнүн билдирүүсү бар сиз. Мынакей, мына азыр берип атат. Бүгүн мына азыр алдым мынакей. Мына азыр алдым. Сарайдын документтери. Кылычбек кыскартты. Кылмыштын курамы жок. 20-22 былтыр кыскарткан туруп, ноябрда. Декабрь, ноябрда кыскартып туруп. Анан бул боюнча эми азырчы мынакей. Тигилер биз сарайды саткан эмеспиз деп азыр сотко берип, мажбурлап сарайды бошотуу жөнүндө азыр сотто өндүрүштү. Мына жаңы түштү. Өндүрүшкөнчү. Эми бул боюнча Октябрь райондук сотунда дагы ички иштер башкы башкармаларында дагы арыз бар. Аяка 2018 Октябрьскийде. Факт подделка документ менен. Себеп мына эки доверенностьту подделка кылып алып келип беришкен бияка. Сатарбаевдар. Биз жанагы жоопко тарткыла деп талап кылып аткан адамдар ушу сарайды сатканда алгач акчасын алган, аркасынан кубалап жүрүп сарайдын документин бергиле деп сарайга фактически кирип жашап атышкан. Сарайдын документин бергиле 3-4 жылдан кийин арамдан зорго гос актысын алганда, Гос акт болсо апанын атында беле? Жок, бул Сатарбаевдардын атында. Ушул ишеним каттын негизинде өзүң оформить этип алып Жолдошуна берет. подделка болуп чыгып калган да. Жолдошто 2 айдан казалып калыптыр мындан кийин. Анан бул апабыз барып биз түшүнгөнү боюнча, ооба. Эми өзүмө доверенность жазып бер Сатарбаев деп барса, мен бул доверенностьту мен жазган эмесмин деп да. Кача мына алып келип жолдош эмес мынакей. Ушул кишинин колуна карматкан, сарайды саткан адам. Ээси. Мына гос акт күбөлөр бар. Эмне үчүн ошол күбөнү сурабайт? Эмне үчүн очно ставка деген болбойт беттештүү? Азыр сиз ойлоп чыгарсыз, эми токтом чыгарып, ишти кыскарткандан кийин, значит, баардык тергөө амалдары жүрүп туруп анан кыскарды да деп атасыздар. Мындай кылалы. Урматтуу
эжеке урматтуу келип калыпсыңар сиздер, жактоочумун сиздер да. Мен бияка жетекчиликтин буйругу менен немен дайындалгам. Декабрда, былтыр 22-де. Бул болсо акыркы тергөөнүн токтому ноябрда болуп атат. Эми азыр тергөөгө мен кийлигише албайм. Мисалы сиз сурап атпайсызбы, мен айта албайм да, тергөөчү туура кылды же туура эмес кылды. Бул процессуалдык жагын прокуратура өзү көзөмөлдөйт. Анан азыр эгерде эми сиз өзүңүз адвокатсыз да, кайра эле баягы арызыңызды жазасыз, өзүңүз элечи баягы адвокат катарында, допустим, мен намыма жазасызбы, прокурордун намына жазасыңарбы, кайра эле бир сыйра карап чыгалы, текшерип чыгалы, сиз жаңы жагдайлар бар деп атасыңар, ошо жаңы жагдайларды көрүп чыксын, изилдесин. Азыр бизде жетекчилик жаңы, орун басар да жаңы, тиги бул чечимди чыгарган, токтомду чыгарган бала бул башка которулуп кеткен. Азыр тергөө 90% жаңы. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен мисалы өзүм тергөөчүмүн ишенем азыркыларгачы. Жазсаңыз мен ойлойм, ишти толугу менен карап чыгып, бүт сиз көрсөтүлгөн доводдордун бүт баарын карап чыгып, ошондон кийин юридикалык карап баа берилсин. Мен мына сиз айтып атасыз жаңы келдим деп. Сизге маалымат үчүн айтып коеюн. Ушул жакта тергөөчүлөр мен көрдүм. Азыр да жүрөт тергөөчүлөр. Жабеков ал тергөөчү эмес, ал азыр дежурныйга чыккан да, тергөөчү болбой ал. Анан Казбек деген да тергөөчү бар эле. Бар болчу, ал да кетти. Бар. Эми утурлай эле эстафетада бул жарандардын арызы материалчы. Мына ушул жерде иштеп атса деле, ушул мына бир эки иш 4 тергөөчүдөн өттү да. Мен айттым, ал эмне тергөөчүлөр которулуп кеттиби? Сен жок. Эмнеге берет? Тигинде иш көп болуп атат, буга берди, мында иш көп болот, буга берди. Анан бул жаш бала Бишкекке бара алат, потому что Сатарбаевтар Бишкекте жашайт да. Мына Бишкекке барган жок. Бишкекке барса, бисмилла деп тергөөчү биринчи мага чалат эле, байке, Бишкекке келдим. Кана, кайсы күбөлөрүңүз бар? Сатарбаевдин адресин таап бериңиз, мен барып сурайын. Сатарбаевди алдырып келе албай коюшту. Сатарбаев өзү милициянын подполковниги, Ленин райондук ички иштер башкармалыгында азыркы күндө иштейт. Бүгүнкү күндө действующий сотрудник иштейт. Мына алып келип алды. Октябрьский райондук ички иштер башкармалыгында бир да действие кылбайт. Подделка документ деген экспертизанын жыйынтыгы бар. Ким жазат? Айдан ачык көрүнүп турат, жоопко тартпайт. Жоопко тартканга чейинки ишти кылбайт. Мына сиздин да тергөөчүлөрүңүз. Мына ушул именно ушул Кочкор райондук ички иштер жана айтып атпаймынбы, буга чейин иштин чоо жайын билчү эмесмин. Буга чейин мен келгенге чейин материал чечим чыгарылды. Тергөөчү тарабынан баа берилипчи. Анан эми азыр жаңыдан кайрасаңыз, кайрадан текшерип карап чыгалы, өзгөчө көңүл буруп, жакшы көзөмөлгө алып берейин. Мен только ушул сөздү айта алам. Бир нерсеничи, тергөөчү мыйзам боюнча процессуалдык биздин көз карандысыз. Туура. Мен жетекчи катарында процессуалдык иштеринен кийлигише албайм. Мына мисалы сиз көрсөтүп атпайсызбы, мен жалпысынан көрүп коюшум мүмкүн. Бирок муну жасадым мен алыспын. Ал жакта өзүнүн ага тергөөчүсү бар, өзүнүн орун басары бар, тергөө боюнча менин орун басарым. Мен ошол орун басардан сурап алам, эмне кылып атат? Кандай болду? Толук болдубу, болбодубу? Мыйзамдуу ошол жерде сурайм. Андан тышкары мыйзамдуулугун тергөөчүнүн кыймыл аракетин прокурор билет. Прокурор изилдеп туруп, ошондо менин атымна эгерде туура эмес иш кылса, сунуштамасын берет. Мына ушулар туура эмес кылыптыр, ошого чара көрүңүз деп берет да. Ага чейин процессуалдык тараптан мен кийлигишкенге мыйзамга жол бербейт. Азыр мына азыркы кийинки сиздер мындай кийинки тамам билесиң стадиясын. Арыз менен кайра калсаңыз, бир сыйра кайра көтөртүп, кайра текшертип, жаңы жагдайлар болуп калса, ошонун бүт баарын толук карап, айткан кишилериңизди киши жөнөтөймүш тергөөчүнү баягы ал барып сурасын, тиеши ошондон жыйынтыгын чыгарсын. Ал жерде мен мисалы азыр көзөмөлгө алып берем. Анан эми мурунку кыймыл аракетинен чын айтканда мен кандай жооп бере алам да. Эми ошол маселени бар, ошол туура маселени бар, ошол болуп атат да. Азыр мен мына апайда как раз келиптир. Эми көзөмөлгө алып берем. Анткени эми мурун мен жок болгондо мен кандай көзөмөлгө алам, туурабы? Азыркысын күнүмдүк эмне кылып атасың деп сурап берем. Пожалуйста, ошондой кылалы. Жок, биз ушунча ора тартып жүрдүк да. Анан сиз айтып атасыз, эми жаңы жагдайлар бар экен деп. Бизде жаңы жагдай жок.
факты бар. Болды, ошол. Бизде эч кандай жаңы жагдай жок. Бизде Азыр кечине сары жазасыз коелу. 2015-жылдагы эле пайда болгон жагдай ошол ушунга чейин эле келип атат. Биз тиги тергөөчүлөр монтип токтом чыгарып кыскартып койгондон кийин, ай сен туура эмес, эрте шашып кыскартып коюп турсуң, биз мындан кийин дагы жаңы жагдайыбыз бар экен, бар эле деп келип аткан жерибиз жок да. Бизде факты бар. Болду, жаңы жагдай жок бизде. Факты бар, ошол как залитый бетон турат да. Мен сизде бир ой. Азыр кошумча түрдө арыз киргизсеңиз, жакшы тергөөчүгө берип, анан ошондон кыймыл аракетин орун басар аркылуу көзөмөлдөп караштырып берет. Каяктан жазыш керек? Урматтуу токтосуңуз. Руслан токтосуңуз турабы? Сиз Октябрь райондук ички иштер башкармалыгычы убагында аракет кылышканда начальник следствиясы тергөөчүсү болуп Кочкорго чейин келишкен, мен келген эмесмин, өздөрү кетишкен. Алар катар бүт начальник роусунан бери улан ким эле начальниктер баары жай аныктама сот аркылуу, тергөөнүн сот аркылуу жай аныктама чыгарып, анан бирден жаза алышкан. Министрди сотко берген, сизде көзөмөл жок деп. МВДнын следственный ГСУнун начальнигин сотко бергенбиз. Бир көзөмөл жок деп. Ошондон кийин кыймылдашып ушакка келип жүргөн, анан ортодо митинг болуп, бир нерсе болуп, каза чогуп кетип, анан кийин руководстволор алмашып, анан кайра. Эми андан кийин деле бир далай аракеттер кылабыз деп эле минтип келип, анан кийин калкалашат да. Тергөөчүлөр келип, Октябрьский. Эми ушул жерде эки ишти соединение кылыш керек да. Эки ишти. Мыйзам жол берет да. Анан мен өтүнүч киргизген Октябрьскийге бияка да иштин ичине барбош керек. Ишти тияка кошкула. Октябрьскийге ошол эле арызды берген. Же Кочкорго кошкула. Потому что экөө маңызынан бир иш. Бирдей. Тиякта факт подделка доверенности жасалмаланган. Бишкек шаарынын частный жеке нотариус аркылуу жасалмаланган да. Ал далилденген подделка экени. Сарайды сатып алуу, сатып алуу келишими биякта жүргөн. Акчаны ушул жерден берген Кочкордун. Госактыны эже бияктан алган. Доверенность факт подделка тияктан жазылган. Биякта факт мошенничество боюнча иш бар. Тиякта подделка боюнча. Эми ушул экөөнү кошсочу, да, кетет да. Бир эле болсо, пожалуйста, эгерде бизге материал толук берсе, айтпайм, бизге берсе, пожалуйста. Бизде Бишкекте нагрузка аябай көп эмес да. Биз бияктан иштин мындай көзөмөлгө алганыбыз жеңилирээк болот. Эми мына эгерде берсе, мен жакшы күчтүү тергөөчүлөр бар, келди. Мисалы, могу жаңы жыл менен жакшы балдар тергөөчүлөр келди. Ошолорго берели, жакшы тергешсин. Эгерде алып кетет, жок Октябрьскийде биринчи иши бар экен десе, пожалуйста, запросын берсин, аяка жөнөттүрөбүз. Октябрьскийден запросту алып келип мен өзүм таштагам ошака. Тергөөчүгө. Бирок ал жерде талап мындай экен, тергөөдө. УПКнын талабы мындай экен. Именно бияка түшкөн арыздагы көрсөтүлгөн жарандарды суракка алып, Кочкордогу ишти баардыгын алып, ишти тыкайтып туруп, анан соединение алат экен, ансыз тергөөчү албайт экен. Прямо УПКда ушинтип көрсөтүп калган. Эми ошону кылбай жатпайбы бияктачы? Беттештирип койбойбу, Сатарбаев менен беттештирип койсун. Жанагы акча берип аткандагы бар, Госактын алып келип берип атканда аны көргөн бала бар. Сарайдан, прям сарайга алып келип берген Сатарбаевич. Ошону көргөн бала бар. Эми ошолорду беттештирип, сиздердин тергөөчүчү беттештирип, мына биз кылчу жумушту кылдык, Кочкордо иш бүттү деп туруп, анан кийин Октябрьскийге соединение берсе болбойбу, Октябрьскийде ошактан жыйынтык чатты. Мен макулмун. Только биз азыр иштеш үчүн бизге туура ошондой токтомду отмена кылдырып туруп берсеңиздер, прокуратура аркылуу, пожалуйста, проблема жок. Ошону жаңы тергөөчү тергейт. Эми убактысында мен азыр мурунку кеткендерди тоже жамандай албайм. Жаман жакшы деп айта албайм да. Но азыркы тапта эгерде сиз азыркы кайрадан тергөө ишин жандандырсак, айтпайм, ал жайын көзөмөлгө алып берем. Орун басарым бар, үйүнө сурайт. Не кылдым. Пожалуйста, ал жагын баягы мыйзам чегинде вообще суроо жок, маселе жок да. Көзөмөлдө аягына чыгарып бересиз. Орто жолдо калып, эч ким калбай, калып кайра ушинтип кыскартып кетпейт. Кудай буйруган убакыт иштейбиз. Ушул жердечи атайын жиберилгенден кийин апаң келип атат, сиз келип атасыз, жогору жактан маалыматтар келип атат. Атайын бизди жөнөтүп атат. Мыйзамдуулуксуз тартып бергиле, жардам бергиле элге депчи.
мүмкүнчүлүк болсо мен айтпайм. Тергөөчүгө бүт алдына коюлган мыйзам чегинде полномочияга байланыштуу иштерин аткарсын, чараларын, ошонун баарын сиз дагы замечание алсаңыздар, мен дагы үстүнөн айтып берем. Муну кыл, тигини кыл деп орун басар аркылуу тергөө боюнча, пожалуйста, аяна чыгарганга аракет кылабыз. Кылабыз. Эми тилекке каршы 2020 жылы 4 октябрдан бери ушундай талап мыйзамдуулукту сактагыла деп, бирок ошондой эле болуп келет. Мен мурункуларга жооп бере албайм. Мен өзүмдүн кыймыл аракетиме жооп берейин. Азыр эмне кылыш керек? Проблема жок. Азыр кандай бияка да калтырасыз же прокуратурага эмнетесизби? Эми прокуратура атмен кылган жакшы. Алар баары прокуратура көзөмөл кайра берген жакшы да. Тергөө жүргүзүлүп бизге жөнөтсө эле. А сиздер болсо толук карап бересиздер, жана сөз бересиздер. Мына мен сөзүм берем. Эми прокуратура атмен кылып бияка кайра иш жанданса, анан кийин сизден уже үмүт эми мынакей эже өзү ыйлап Мыйзам чегинде юридикалык баасын тергөөчү берет деп. Эми кепилдик эмес, бирок үстүнөн көзөмөлгө алып алам да. көзөмөлгө алып эле ошол иш аяна чыгып берсе эле болду бизге. Рахмат. Э? Мен аман сен. Кайрадан эгер ошол токтом жокко чыкса, азыр Рибинанын начальниги айтты, прокуратура токтомду жокко чыгарып берсе, кайра тергөөнү тыкыр көзөмөлдөп, биз көзөмөлдү алып беребиз, ишти аяна чыгарганга болгон күч аракетибизди жумшайбыз деди. Эми биздин кийинки аракетибиз азыр Кочкор райондук прокуратурасында болот. Сизге келебиз, кайрыбыз, маалымат алыш керек. Прокурор эмне көргүсүнө орунбасар сиздер кабыл алды. Жүргүз келе эле. Экинчи этаждабы? Азыр бизди Тариел уулу Эрагыш прокурордун орунбасары кабыл алат. Эрагыш мырза, ассалам алейкум. Журналист «100 беспредел» баш редактор. Отуруп алсак уруксат, Ооба, келиңиздер. Биз бул апанын иши менен жүрүп атабыз. Эки жолу, биринчи жолу Кочкор ИВС кылмыш курамы жок деп токтотуп жокко чыгарганда сиздер кайра каралсын деп берген экенсиздер. Кайра барсак азыр бүгүн эле келип атабыз ошол жактан. Кайра жокко чыгарсаптыр да. Эми кыскартып салган иште. Эми ушул ишти кайра жандандырыш үчүн ошо токтомду прокуратурага жокко чыгарыш керек. Мындан аркы аракеттери боюнча Кочкор райондук прокуратурасына кайрыла деди. Мынакей адвокаты, мынакей арыз ээси. Каршы арыз менен кайрылдыңыздар. Мыйзамдуулугун карап, окуп чыгып, анан жооп беребиз. Мурда кабарыңыз барбы? Мурда маякта? Жок, мен жакында эле дайындалгам. Жакында эле дайындалып. Бизге азыр Вакытын 5-10 мүнөт вакытын кыска түшүндүрүп койсуң, бул иште кандай болуп атат. Тариел мырза мындай болуп атат да. Эрагыш. Эрагыш мырза. 2010 жылы Кел, отур. 2010 жылы эже жолдош экөө сарай сатып алышкан. Ошоктон Сатарбаев Райымжан менен Сатарбаев Мамажан ата бала да буларчы. Мүлк баласыныкы Райымжандыкы. Анан 250 миңге сатып алышкан 2010 жылы. Эми бүгүнкү күндө сарай менен саткан эсимде да. Саткандан 2015 жыл 5 жылдан кийин госактысын алып келип берген. Колунда госактысылар документтер бар. Анан жолдошуна алып келип берген ишеним кат, жана ишеним катын 3 жылдык мөөнөт менен 3 жылдын ичинде өзүңөргө каттатып аласыңар, оформить этип аласыңар, госрегистр аркылуу деп алып келген документти кийин каттаталы деп барса, подделка болуп чыккан. Подделканы ошол Бишкек шаарынын жана жеке нотариус Октябрь районго караштуу нотариус экен, частный нотариус Каракүчүков деген. Ошол Каракүчүковго барганда бул доверенностьты мен жазып берген эмесмин. Журналында катар санында андай доверенность жок да. Ошондон бери чыр болуп келдик да. Анан ал иш Октябрь райондук сотунда каралып, экспертиза берилип, доверенность фиктивный болуп
далилденген. Анан сарайдын акчасын мен саткан эмесмин, мен акча алган эмесмин, мен көргөн эмесмин. Сатарбаевтарчы. Ошол туурасында мынакей 4 август 2020 жылы биз арыз менен кайрылганбыз Ровдага. Кочкор рибисине. Ооба, Кочкор. 4 барак менен Абеков деген тергөөчү кыскартып салган. Абдумаликов болушу керек. Абеков. Мынакей Абеков. Абдумаликов кайбек. Жок, ал бүгүнкү свежий жаңы. Кылычбеков Бексултанова токтомчу. 30-12-2020 жыл. Мынакей. 20 жылы эле биз арыз менен кайрылсак эле кайра Абеков деген тергөөчү кыскартып салган. Которуп кеткенби башка мен билишим боюнча? Жок, азыр деле Абеков деле бар. Бирок ал которулбай этпей эле кыскартып салган. Мен кайра келип ошондо Жусупов деген сиздин олдуңузда болуш керек эле, Ооба, ал жолда Демирбек. Ошол жол. Ошол жит мен көзүмчө ишти тергөөчүгө чалып алып кел деп Абеков алып келип анда берки здание болчу. Эски зданияда. Прокуратурамызда. Ыргыткан иштечи. Кайсы уяттын менен кыскартасың? Бир арызда жазылган бир көөнүс сурабай, бир беттештирбей, ошон ставка эчтеке жок. Деп берсе тергөө башчысы, тергөө бөлүмүнүн башчысы. Экинчи тергөөчү көрүп коет да, иштечи. Мен сен терге депчи. Аны качан тергейсиң, качан аяна чыгасың деп биз аркасынан түшүп алсак, мына эми деп аны следственный судьяга мынакей тергөөчүнүн бездействосуна карата тергөө судьясына арыз жазсак, ал тергөөчүдөн алып туруп ошол менен кайра 3-чү тергөөчү көрүп коет да. Эми эмне үчүн сиз жаңы келдим десеңиз дагы жаңы келиптирсиз, хорошо арыз жазалы, анан карап туруп эгер биздики туура болсо ак менен кыласыз деп деле кетип калмакпыз. Бирок ошол көрүш бүгүн деле бар да. Мен бөркүмдө эле ишенем да. Себеп тергөө бул Кочкордо эле мындай эмес да. Бишкекте мен өзүм Бишкекте турам. Октябрьскийде, Ленинскийде, Токтогулдун тергөөсүндө ошондой ишим бар, ошол жака барып жүрөм. Казбек деген тергөөчү бар эле. Ага телефон чалсам, "О, байке, мынакей Бишкекке барыш керек болуп атат. Сатарбаевтар Бишкекте жашайт турбайбы? Бара албай атам, мына барам, ана барам." Анан бир тергөөчү командировкага Бишкекке барат эле, мен ошол жерге тапшырып атам ишти, барып сурай келчи деп атам. Көөлөр да бар экен, сурай келчи деп атам. Зампар расследованиясына кезип, мынакей эже экөөбүз барып эже ыйлап. Ал айтты эле. Мержан Стамбековна жок, азыркы эмес, андан мурункусу. Которуп кетти. Ал айтты эле, мына мен аягына чыгам, эч жака даттанбай эле болот. Эми келсек, эми мынакей 22-жыл ал иш кармалып турган токтом кыскартып салыптыр. Бул не деген тантып эмчи ушул. Октябрьский суранып атат булардычы. Кочкордогу болгон күбөлөрдүн баардыгын сурап, İşte toplumun çakalı. Беттештирип бизге бергиле. Бизде да ушундай иш бар, соединение депчи. Октябрьскийчи. Факт подделка менен аяктарыбыз бар да. Соединение кылабыз. Только силердеги ишти аяна чыгып койгула. Өзүңөр тергөө действияларын жүргүзүп до конца. Ишти бергиле деп запрос берген. Иштин ичине барбаш керек. Эгер ишти алдырсаңыз, мен силерге арыз жазып таштап кетем. Ишти алдырсаңыз, ошол бар да. Октябрдын эмеси бар. Запросу бар. Ошону кылышпайт да. Ошону бербейт ошол экенчи. Октябрьдын тергөөчүлөрү начальник следствиясы келип Кочкордо келип кетишкен. Сарайды көрүп, сүрөткө тартып, көөлөрдү сурап өздөрүнүн жумушун кылып кеткен. Эми эки жакта арыз бар экен, экөөнү соединение кылалы деп атат да. Ошону кылбайт да. Эми карасаңыз, эми алгычы, эми бизге уведомление бербей туруп, мына билдирүүнү мынакей. Мына азыр берип атат могуч. Бүгүн берди. Бүгүн берди болмок. Бул боюнча мен азыр ишти алдыртам. Арыз менен кайрылсаңыздар, мен ишти алдырып туруп мыйзамдуулугун карап, эгерде сиздердин айтканыңыздар чындыгында билдирүү бүгүн бериле турган болсо, бул боюнча прокурордук чара көрөбүз. Актив сөз келтиребиз. Анан Кылычбеков Бексултан деген акыркы чечимин кабыл алып тур азыр. Тергөөчү азыр кайякта экенин да аныктайбыз да. Ушул жагынан жардам бербесеңиздер эми билбейм. Мыйзамдуулугун карап, эгер чечим мыйзамсыз чыга турган болсо, мыйзам чегинде могу арыз менен кайрылыңыздар деп атпаймынбы? Арыз менен кайрылып, арыздын мыйзам чегинде жооп беребиз да. Эгерде жана сиз айткан дооматтардын баары тастыктала турган болсо, конечно, чечимди бузуп. Мына сизге чейинки орунбасар Жусупов ат менен кылган.
ошол эле боюнча турат, кайрылат мен кылган болду. Себеби андан кийин эч нерсе жүргөн жок да. Мен билем да бул иштичи. Бир дагы тергөөчү мага чалмайын, именно ушул иште мага чалмайын бир күбөнү сурай койду. Потому что күбөлөрдүн даны бүт мен билем, жашаган жерим мен билем, телефондорду мен билем. Тергөөчү менден сураш керек эле. Кайсы тергөөчү алып келиңиз. Мына эжени сурайын деп коюп, канча бардыңыз эже? Абеков канча саат күттүрдү? Күттүрүп коюп, өзүлөрү Кетип калат, унутуп калат. Унутуп калат, эми 70ке чыккан апа. Өзү сүйлөсөсүң, мен өзүм Бишкекте турам. Анан айттым, Руслан, алда кетем, барбайм, мен тажадым дейт. Баламдын балдарындай болгон балдар отургузбок дейт, күтүп туруңуз. Анан унутуп калат дейт, кетип калчу. Азыр мына биякта начальник ролду да жаңы келген, замначальник по расследованию Эжекен да жаңы келген алда отпускада. Анан тергөөчүлөрдүн да начальник, тергөө кызматынын начальниги да жаңы келген, больничный болчун алда жаңы келген. Анан тергөөчүлөрдүн да көпчүлүгү алмашкан. Ушу азыр мына более опытный тергөөчүгө ишти тапшырабыз. Мыйзамдуулугун карап, мыйзам чегинде жооп беребиз. Жок, ооба, мыйзамдуулугун карап, тергөө аягына чыкса эле бизге болду эле. Юридикалык баа берилсе, биз башка эч нерсе талап кылган жокпуз. Мен мына жакында келип айттым, өзүм көзөмөлдөп, иштердин баарын алдыртып, эске кабыл алган иштерди окуп, анын көзөмөлдөп мыйзамсыздарды өзүм бузуп берип атам. Азыр мына арыз менен кайрылсаңыздар, бул ишти да алдыртып, анан мыйзамдуулугун карап чыгып атам. Жок, кызыгы ошол такыр эле тергөө жүрбөйт да. Жок да. Жок. Тергөө жүрбөй туруп, эч кандай тергөөчү тараптан бездейство да. Анан эле кыскартса болот. Мындай болуп атат, мынакей. Бул иш менде. Мен которулуп кетип атсам, муну сизге тапшырып коем. Сиз аласыз да кыскартып жаап коесуз. Потому что кварталда висяк болуш керек. Бул ишти же нары кылыш керек, же бери кылыш керек. Азыр эмне кыласыз? Арыз менен кайрыласыздарбы? Ооба, кайрылып арыз менен кайрылабыз. Болгондо ошол сизге келген ушу көзөмөлдө берсем. Себеп начальник милициянын өзүнө кирсек, ал киши башында айтат, мен тергөөчүлөргө кийлигиш албайм деп да. Эми айттым мен, сиз ушул жерде туруп форма кийген тергөөчүлөргө сиз тергөөнүн жүрүшүнө кантип кийлигише албайсыз? Тергөөчүнүн кабыл ала турган чечимдерине туура кийлигише албайсыз. Сиз иштин жүрүшүнө сиз кийлигише аласыз да. Сиздин кызматкер да. Бияка бас, тияка туруп тигил иштин эмне кылып атасың? Көзөмөлдөө. Ыйлап келип атышат жарандар. Аягына чык, объективно терге суралбаган киши калбасын, беттештир. Анан аягында анан чыгып калат да, туурабы? Ал уже иштин эмне кылыш керек экенин уже өзү эле чыгып калат да. Эгер анан бир да күбөнү сурабай туруп, анан Сатарбаевдер менен очный ставка жүргүзбөй туруп, анан кантип ишти кыскартып салат, мен түшүнбөйм да. Кайдан билди ал кылмыштын курамы жок экенин? Менимче двусторонний болот го дейм. Биз арызды жазып атабыз. Сатарбаев мындай кылмыш кылды деп атабыз. Пускай Сатарбаев анда келип бетин айтып, мен андай кылган жокмун десин. Күбөлөр айтса, күбөлөргө каршы чыгып берсин. Андай эмес болчу деп Сатарбаев өзүнүн опровержениясын бериш керек да. Кандай дейсиз? Анан тергөөчү, анан жыйынтык чыгат да. Кандай дейсиз? Эч кимди сурабай этпей туруп эле кантип эле кыскартып берет, мен түшүнбөйм да, ошончу. 3 жыл болуптур. Кочкор ребиси 3 жылдан бери эч теке кылбайт экен. 2020-жыл катталыптыр. Эч нерсе кылбайт. Араң таап чыгыштым онда. Жарым саат, 1 саат күтүп окшойт. Ошол жерде ызылдап отуруп араң таап чыктым иште. Араң таап чыкты. Анан начальник роду ошондой деп, биз мен тергөөчү кийлигише албайм. Анан качан айтып, хорошо, биз прокуратурага да барабыз. Прокуратура көзөмөлдөйт. Ал туура, бирок прокуратура сиздер жазуу жүзүндө көзөмөл ретинде мону кыл деп туруп бересиз да тергөөчү туруп. Анан эми иштин жүрүшүн тергөөчүнүн мындай тергөөчү иши туруп кабинеттин бекитип алып жатып алса, ошону ким көзөмөлдөш керек? Аны ошон үчүн начальник милиция да. Иш жүрбөй атса да. Анан сиздерден ошо сураныш, өтүнүч эле келдик, айла жок келдик. Башында ошо сизге чейин сиздердин өтүнүчүңүздөрдү кечиресиз. Сиздердин өтүнүчүңүздөрдү да кайрылууңуздардын баарын түшүндүм. Азыр ошо арыз менен кайрылсаңыздар, мен арыздын негизинде ишти алдыртып, окуп, мыйзамдуулугун карап чыгайын. Анан кийин тийиштүү кызматкерлери карап да
прокурорлук чара көрөбүз арыз негизинде. Азыр прокуратура арыз жазгыла дейт. Бул ишти биз тыкыр көзөмөлдөп, эгер туура эмес кыскартылса кайрадан жокко чыгарып, кайрадан тергөөгө жөнөтөбүз. Баарын тыкыр көзөмөлгө алабыз деп айтышты. Урматтуу көрүүчүлөр, биз өзүңүздөр Кочкордон Саткына Бурма апанын иши боюнча иликтегенбиз. Иликтеп тиешелүү прокуратура ошол Кочкор рибисинен бар интервью алганбыз. Эми бул жерде бул Октябрь рибисинин кандай эмеси болду? Байланышы ошону түшүндүрүп кетсеңиз. 2018 жылы ошол жанагы сарайга 1,5 гектар жери менен деген мүлк боюнча ишеним кат жазалма болуп калган. Ошол жазалма болуп калгандан кийин Саткынова Бурма 2018 жылы 15 апрелде ушул жерге келип, ушул Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына келип, арыз менен кайрылган. Ошол ишеним катты жазалмалаган боюнча, ошол факты боюнча тийиштүү адамдарды таап жазага тартуу жөнүндө. Ал ишеним кат Кочкор райондук, кечиресиз, Бишкек шаарынын Октябрь райондук жеке нотариусу Каракүчүков деген жеке нотариустун нотариус жазып берилген ишеним кат болгон. Бирок бүгүнкү күндө ошол эле 2018 жылы ишеним катты жазып берген Каракүчүков ал ишеним катты жазып бербегендигин тастыктап берген бизге. Себеп ал катар сандагы жазылган журнал Кайсы закон менен? Болбойт мына турбай. Жүргөн жокпузбу биякта турабыз? Берге ошол мээде болбойт ичинде режимдерге. Эмне болуп ичинде эмне болуп атат? Приёмнун ичине кирген жокпуз. Кирбеңиз камера. Жок, сыртка туруп бермекмиз беле. Берге болбойт так. Ошол 2018 жылдан бери эч кандай реакция жок. Октябрь райондук тергөө кызматына тергөөчүлөрдүн бир нече тергөөчүлөрүнө, жетекчилерине жеке жай аныктама чыккан сот аркылуучу. Сот аркылуучу тергөө тарабынан кетирип аткан мыйзам бузуучулуктардын баардыгын жолуна салган. Мындай мыйзам бузуучулуктарды Октябрь рибисинин тергөөчүсүнө эч кандай азыркыча жыйынтык жок. Ооба, Аскаров деген, Набиева деген, Асанбеков деген тергөөчүлөргө жеке жай аныктама чыккан. Жетекчилерине эскертүү берилген. Андан кийин алар баардыгы тартиптик жаза алгандан кийин ишти алып туруп Чокеев деген следовательге өткөрүп берип коюшкан буларчы. Ошондон бери Чокеев алып жатып, бүгүнкү күндө Чокеевдин өзүн таппай атабыз. Бизге жеткен маалымат боюнча башка кызматка которулуп кеткен дейт. Алгачкы арызды териштирип баштаган Аскаров Илгиз деген жигит 2018-тен бери кызматтан кызматка көтөрүлүп, билбейм кайсы кызмат үчүн көтөрүлүп атат, кайсы кылган иши үчүн көтөрүлүп атат. Алейкум ассалам. Немеге киргиздер беле? Мен кирөм. Запрос киргиздер беле? Ерматовго. Тергөө боюнча орунбасар киргиздер беле? 2018-15 апрелде түшкөн арыз. Андан беричи бул эжечи мен деген зампарас деп Жок, азыр деген начальник болдулар. Жок, азыр бизден ушу запрос киргиздер беле? Жок, азыр кирген жокпуз. Биз уже ташаганыбыздан пресса менен коомчулукка чыгаралы деп келдик. Жок, мындай да, мисалы, Ерматов сөз боюнча Ерматовдун жатып келди. Барбы? Объект азыр. Келет ай 2 деген объектчи. Объект жамашталды. Экинчи объект. 2 деген объектчи. Экиде? Вроде бы биз жарым сааттан бери отурабыз, эч ким чыккан жокпу сыртка. Ага кечке совершенно кечкен. Мен сага кайра чыгам. Кел ошого киргизди, Ерматов киргизди, ошо эмне тергөө боюнча орунбасар бизде управление зам. Пресса эмнеге чыкпайт? Ошого деген. Пресса мына ким? Эшик алдына келген. Тергөө берсин чыгам. Жок ошол. Тергөө берсин чыгам деп койдум. Жок, сиз пресса чыгып бир-эки сөз интервью берип койбойсузбу? Бере албайм мен. Жок, мен уполномочен эмес, дежурный катарычы. Сиз эми биз келдик, тосуп алдыңыз. Анан биз тийиштүү ошо прессага келдик. Пресса Биз алда маалымат ишке бербейбиз. Жок, эми жок да. Туура. Ана бизге болчу болду эми, давай тем более. Пресса Сиз ким со'raysiz? Мен адвокат. Тем более. Мен пресса сизге не деп жооп берет? Адвокат качуу иштеңиз. Не аласыз? Мен сиздин начальник иштегениңизди Мен айттым, мен андай полномочий жок. Мен сизге без руководства мен бере албайм интервью. Мен сиздин грамотный. Жакшы билесиз. Эгер мен тиги сурагыңызга жакшы билесиз.
Канча жыл болду дегенсиз? Ал 1 грамм бир Кудай билет, мактамаңыз андай. Эмне максатта сурап атасыз, канча жыл болду? Мен жооп бере албайм, андай деги бир Жок, бере албайм. эмне максатта сурап атасыз? Мен Мен канча канча жыл жыл болду? Мен бере албайм. Жок, хорошо. Эмне максатта сурап А атасыз? бирок жүзү только деген через начальство руководство менен жооп Ошо берем. жакшы болуп тур. Эмне максатта сурап атасыз? Мен канча жыл адвокат болгонумду? Мен сизге түшүндүрүп атпайм. Эмне звание салыштырайын Жок, деп мен атасыз? сизге түшүндүрүп атпаймбы? Мен сизге түшүндүрүп Келиңиз, экзамен өтөм. Жок, мен сизге түшүндүрүп атпаймбы? Ошо эмне запрос келиңиз, сүйлөшүңүз, ошо тергөө ошо орунбасары ошо жооп берет. Полис тергөө ошо жооп берет. У нас менин эмеси бар да. Макулмун мен сизге. Бекмамат байке, биз силердин ишиңарга келдик. Биз жөнөкөй жаранбыз. Пресса аркылуу кирбейсиңер дедиңер. Прессаны чыгарып бер дедим. Сиз чалдыңыз прессага. Бири отуруңуздар. Жок, прессага чалдым. Пресса эмне деди сизге? Түшпөдү, сиз сөйлөштүрөбү? Тергөө берсе берем деп койду. Эмне тергөө берсем да? Тергөө берсе берем деп койду. Мен чалып бердим, өзү сүйлөштүм, мына бул жакта журналист билесиңер. Мына биз өзү мыйзам бар, министрлик билесиңер талчы. Отуруңуздар, пожалуйста, тарткан болбойт. Ал мыйзам эмес. Жок, тарткан болбойт дейм. Ол запрещается. Стенат турган ал мыйзам эмес. Запрещается. Ал мыйзам мүмкүн министр жазып койду эле деп туруп мүмкүн сиз аткарышыңыз мүмкүн. Бирок бизге ал не касается ал. Эмнеге не касается? Эмнеге? Эмнеге не касается? Касается? Жок, алар министр силерге указание берип атат. Мондай кылгыла. Туурабы? А конституция эмне деп атат? Биз баш мыйзам менен жашайбызбы же по понятиям жашайбызбы? Мыйзам жашайбыз. Мыйзам менен жашайбызбы? Сиз баш мыйзамга ишенет. Ким мыйзам жашап айтпайм, мен айтам, сизге айтам, мына Ерматовго кириңиздер, ошо сөзүңүздөр мисалы. Эми ага кирбепсиздер деп мисалы, ага кириңиз мисалы, апан-апашке чогуу кириңиздер деп чогуу. Биз эмне Афганистандан келдик? Жок, буга чейин биз келип отуруп Качан келдиңиз жолу? тажап бүттүк. Акыры качан келдиңиз акыркы жолу? Акыркы жолу мына Усман келди. Жумасына келип Бишкекте ушу жерде келип турат. Ушу жерде Ошо айтпайбы, кайра Ерматовго кириңиз. Мына жалаң ошондон давление болуп баягы жыгылып мына. Ерматовго кириңиз, Ерматов сизге матып көтөрсүн. Улам эле колдоруп кетет экен, улам эле бирөөнө бере берет экен. Ким чечет? Биздин укугубузду ким коргойт? Ерматовго бул жерде оксаңыз, Ерматов иштеп биз именно ошол Ормасына тергөө жормаса Ерматов деген жигит. Өзүңөргө чыгарылган законду кайра бизге жармаштырып атат. Биз отуруңуз азыр эмоцияны Бекмамат байке. Ерматовду атасыздар. Ерматовго чейинчи толгон токой замбар салмашканда. Жок, сиз айтып атпайсызбы? Ерматовго киргиле депчи. Ерматовго пресса жок кирсекчи. Ерматов азыр айтат. Мен жайлайм, мен талкайм. Болду, азыр мынтет да. Бир эле тергөөчү эмес, мен азыр тергөө группасына түшөм дейт да. Диркатам дейт да. Ушул жерден 6 адам өтүп кеткенден кийин Ерматов мени унутат. Ишенесизби? Мына ушул болуп келатат, ушул факт. Мына министрге түздөн түз канча арыз жаздык? Жок, чынтак ошо айтпайм, ошону айтам, сиз дейм. Мен кириңиз ошол деп ошол. Жок, мен сизге айтып атпаймынбы? Ерматов жок дебейт, Ерматов. Ерматов хоп дейт азыр билсекчи. Мен жыргатам дейт да. Эми тергөө ошо жооп берет да, мисалы, мен жооп бере албайм деп билесиңер. Ошол да. Эмичи, эгерде режимный объекттер киргизбесеңер, таптырбасаңар, эми сиз чалып, биз номерун билбейт экенбиз, Ерматовдун да, начальниктин номерун билбейт экенбиз. Чалып чакырып бербейсиңерби? Пускай анда биз көчөдөн алалы, эменчи, жоңучу. Себеби мен кирбейм деп атпаймынбы, мен киргенде сүт эмисип туруп чыгарат. Жакшы бар дейт. Сен үйгө жеткичекти маселе чечилет дейт да. Бирок андай болбойт да. Начальник следствияны чакырып бериңиз. Сыртка чыккыла деп айтыңыз. Эми эл келгенден кийин милдеттүү да алар чыккандачы. Туура жумуш олдуна биз киришибиз керек. Бирок мен айтып атам, кирбейм, себеп кирип атып тажадык. Пускай чыгып прессага коомчулук айтып берсин. Эмне себептен мындай болуп аткан? Бол, тоғызда келеді. Алло. Бол, тоғызда келеді. Өте беш бар келді. Насирдинов жыргатам деген. Бияктын зампарасын эмне лазым? Бүгүнкү город Бишкектин Насирдинов. Болду деген, болду. 2 айдын ичинде жыйынтыгын чыгарабыз дейм. 2019-жылы айттым. Ошондон Канча жолу келесиз бер? Канча жылдан бери келесиз? 2019-жылдан бери эми санап да айта албайм, бер жагы бир 100 жолу келдим го дейм. Каттай бересиз бер? Каттай эле беребиз да. Капаны койгузуп аласыз. Жок, бул киши Кочкордо турат да. Бирок келип турат да. Анда-санда келип турат. Келгенде чогуу келебиз. Бирок основном мен келем ушул жергечи. Келем бардыгы эле.
ай бүттү дейт. Болду. Бара бериңиз, бүттү болду. Мен ал тергөөчүнү жайлайм. Наказание берем. Буагында ошондой. Жеке нотариустун кара күчүктүн бул жана ишеним кат берүү боюнча колу жасалма экени боюнча кара күчүк өзү да арыз жазган да. Өзү да арыз жазган. Бул Бурма апа да арыз жазган да. Ал иш дагы тергелген жок. Кара күчүк да арыз жазып атып, адагы ташап келип берди. Нотариус бул жака 100 жолу келди. Не дейт бакен жолуна? Абетең келсин, абетең келсин, фикатрага абетең келсин дейт. Калбайм дейт. Саат канчада? Кабыл алганда каяка барат? Кабыл алат. Ну, прессага жооп берип койсун, коомчулукка. Ким ошоңузга жооп берет да. Сен боюнча. Эшиктен ичинен тапталасаңар. Саат 2-де. 2-де бул. 2-де, санда 2-де. Жооп берем деди, кабыл алам деди атына. Кал тергөөчү өзү жооп берет деп мисалы. Улус боюнча, Уской боюнча, Полин мисалы. Алиевке канча келди менчи? Алиев начальник министр болуп турган ошолдочу. Алиев канча тергөөчүгө наказание берди. Бул мындай болуп атат да. Ушул эле ишти кайсы тергөөчү болбосун келип туруп эле эч бир мындай тергөө иш амалдарын жүргүзбөстөн ишти кыскартып салып атат да. Анан мен азыр таң калып атам да, мен өзүм юрист катары мен билбейм, ар бир кыскарган иш ушу прокуратуранын көзөмөлүндө да. Максаттуу туура кыскардыбы же туура эмес кыскардыбы деген суроо ал жерде турат да. Анан бул жерде тергөө эле эмес, тергөөнүн жетекчилиги дагы сөзсүз кыскарган ишти көзөмөлгө алып, мындай өздөрү атайын изучение деп коет. Изучение кылып туруп, анан эгер туура кыскарган болсо, туура кыскарды деп сайын коет да. Эми мына ушул эле учурда өздөрү айтып атат, азыр кылмыштын курамы бар турбайбы, эмнеге кыскартты деген маселени. Эми баа кеткен бирөөнү тепкилебеш керек, Чокеев жок азыр биякта. Азыр Чокеевди тепкилеген болуп атышат. Эмнеге кыскартты, кыскартпаш керек болчу, тигиндей мындай деп. Анан силер көзөмөлдөшүңөр керек эле да десем, эми иштин көптүгүн айтып атышат. 3000 бирдемке иш бар дейт. Жетишпей атабыз дейт. Ошол. Өзүңүз айтмакчы, ондан кийинки биздин аракеттер Октябрь райондук прокуратурасына болот. Эмнеге ошол кыскарган иштерге көзөмөл жүргүзгөн эмес, ошондой эле бул Бурма эженин иши 5 жылдан бери сотко өтпөй, тергөөсү бүтпөй келет. Мына ушул суроолорду Октябрь райондук прокуратурасына беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Октябрь райондук прокуратурасына келдик. Октябрь ровдусуна бардык, рибисине, Кочкор рибисине бардык, жеринин баарын тарттык. Эми ушул ишти көзөмөлдөгөн Октябрь прокуратурасына келдик. Азыр кирип, ушу сатконо Бурма эженин иши боюнча бир катар суроолорду бермекчибиз. Эмне себептен ушу иликтөө жүргүзгөн Октябрь рибиси ушундай чала иш жүргүзгөн. Аны эмнеге прокуратура көзөмөлдөгөн эмес? Мына ушул жаатта тиешелүү суроолорду бермекчибиз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Журналисттерибиз прокурор сот келген ишиңизди Приемная гостиница? приемныйга айжан отурушат. Сол жака. Сол жака, бияка. Бияка. Кылмыш боюнча экен. Октябрь рибисинен биякта 2018ден бери подделка документ ошону карабайт Октябрь рибисичи. 2018ден бери келет. Биз журналисттербиз, бияк адвокат, бияк жабыркануучу. Немесин эми азыр бизде байке мындай өзүнүн эрежелери бар. Баягы съемка жүргүзүү, аларга комментарий берүү боюнча биз башкы прокуратуранын өзүнүн пресс службалары бар. Бирок ошол жактан уруксат алып анан аларды жиберет, же өздөрү комментарий беришет, биз аларга маалымат. Мейли биз тартпай деле койсо, бирок бияктын ишине урулдук дейм да. Адвокат эжеке мен алар мен орун басарым, прокурордун орун басарым, атым Азамат. Кечиресиз, бул ушул прокуратурага биз 2019дон бери каттайбыз. Биз эми жаңы ушундун баардык жерге барсак элечи, биз жаңы келдик деп атат да. Жок, баардык чакы эмес. Мен жеке сиз бияка келдиңиз да. Жок, ооба. Ушул жерде айтып атабыз. Биз Кочкор ровдуга да бардык, баарыбыз эле жаңы келдик, эми талкалайбыз дейт. Октябрь. Жок, мен андан айткан эмес, байке мен сизге айтканым,
эжекенин силерде маселеңер бар болсо азыр мага кириңиздер. Ошо маселебиз бар анан. Ошо мен сөзүнчө аягына чейин укпай атпайсызбы? Жок, басыңдар, мен кабыл алам. Жок, кечиресиз, сиздей орун басарларга прокурордун өзүнө да далай келгенбиз да, эже болупчу буга чейин ушул октябрь прокуратурасы. Жок, биринчи жолу келип Жок, туура сизге биринчи жолу келип атабыз. Сизге чейинки дагы мага биринчи жолу келип атасыңар, мына мен жайлайм деген да. Бүт барып мына иш аягына чыгат, юридикалык баа беребиз деген да. Анан сизге чейинкиси Айдаров дагы болду, бүттү, мынакей 2 айдын ичинде тергетебиз дагы сотко кетиребиз деген. Ошентип отуруп мынакей истечи срок давно өтүп кетти азырчы. Азыр сотко жиберген күндө дагы азыр уже жазасын албайт да, алчы мисалы да. Мына ушинтип отуруп келип мынакей азыр тергөө болсо, тиги октябрьский тергөөчүсү болсо, то ишти кылмыштын курамы жок деп кыскартып коет. Айдан ачык көрүнүп турса, эми азыр болсо жазага тарта турган адам табылган жок деп туруп ишти токтотуп коюптур да, бүгүнкү күндөчү. Ал иш канча жолу кыскарды, биз канча жолу кайра прокуратура ат менен кылдык да. Анан колун жасалган. Не иш бекен беке, сизде токтомоо бар. Бар, азыр көрсөтөм сизге. Жок, азыр могу прессанын маселесин чечип алалы деп атам да менчи. Анан сиз айтып атпайсызбы, тиги жок, баш прокурор майып органы бу адамдын бир маселеси болсо, баш прокурордун айтасыз го, баш прокурордун бизде прессанын Жок, башкы прокуратурада бизде пресса службабыз бар. Ооба, эми бул жер эч кандай режимный объект эмес. Толук элге биз коомчулукка чыгаралы деп атабыз. Ачык эле сөз. Немеси жок. Эми силерге маселени чечебиз деп келдиңер. Ошо маселени чечебиз деп биз 2018 арыз жазганбыз, 14-күн Атыңыз ким сиздин? Сүйлөтпөйт экенсиз. Жок, сиз уктум. Жок, сиздин позицияңызды түшүнүп атам, сиз айтып атасыз. Прессанын кереги жок деп атасыз, туура? Маселени не Байке булар эмнеге журналисттер келип атат, 2018 бир чечилбейт. Сизге ошон көп көп толтура, сизде орун басарлардан 5 өттү. Ачык чечпейт. Руслан мен. Руслан байке, бизде душман катары көрбөй, эми сиздер Чуба эжеге душман болуп калсыздар. 2018 сиздер түшүнбөйсүңүз. Эжеке силер эжеке мен уккам, мен эми силерди уктум, силер түшүндүм эжеке. Бизде кылмыш действительно көп. Роудда иштер көйгөй да көп. Мен прокурор көз болгон ушу бир айдан ашык бияка дайындалып келдик. Жаңы келдик биякачы. Анан азыр иштерди алып баратабыз. Анан силер келгиле байке, кириңиздер, айткыла, эмне маселе болуп атат, арызыңарды алабыз, кадаттайсыз болсо кадаттайсыңарды алабыз, иштеген роудда болсо иштен алабыз, окуйбуз. Некер көрөлү байке, мен анткени ишиңерден я не в курсе. Дел очень много же, приостановленных много дел, прекращенных байке. Вы же адвокат, вы сами знаете. Жок, түшүнүп атабыз, бирок А то, что до этого было, я тоже не могу комментировать. Туура түшүнүп атабыз, бирок өзүңүз деле ушул системада иштеп келдиңиз да. Апрель 2018-те жазылган арыз ушунга чейин чечилбеген, беспредел да. Байке, надо суть дела смотреть. Туура. Конечно, мы можем, да, на камеру говорить, на диктофон мы можем говорить, можем очень красивые вещи говорить, байке. Но давайте решать вопрос на месте, смотреть, в чем причина, почему она не решалась. До этого работали другие работники прокуратуры, есть следователи, которые должны самостоятельно процессуально лица байке. По УПК следователь самостоятельно процессуальное лицо, который в соответствии с законом принимает решение. А мы как надзорный орган смотрим законность принятых решений байке. Вы поймите правильно, у нас, например, если вы говорите с 2018 года, это же дело не в производстве прокуратуры находилось, оно находилось в производстве милиции. Если почему они не принимали процессуальные решения, надо смотреть, дело брать байке. А сейчас я вы пришли, да, если вы к байке пришли, если я даже суд делаю сейчас не знаю, если вы сами мне не объясняете, тогда что можно было? Жок, туура, бирок азыр маселе пресса жөнүндө болуп атат да. Биз уже 2018-тен бери маселе чечилбегенден коомчулукка прессадан неме кылган бир нерсе катып же. Туура, ошол да. Немебиз жок. Но бизде өзүнүн порядок бар байке. Туура түшүнбөй болот. Жок, мындай да болуп атат да, туура түшүнсөңүз биз деле коомчулук өз калыспасын берсин. Потому что точка биздечи. Карап эле ачык эле карап коомчулукка деле ачык айтып койбойсуздар. Эмне себептен болуп атканын потом коомчулук көрүп туруп анан өз баасын берсин да, эмчи общественностьчи. Эми урматтуу мына байке биякта журналист туратына, сиз жарандарсыңар. Майнап чыкпай атат. Анан тереме соска ийип келатабыз. Азыр, например, байке мы запрещаем снимать. Вы правильно поймите. Нам необходимо, у нас есть пресс-служба есть. Пресс-служба нам даст комментарий. Анда эметиңиз, кирип кабыл алыңыз, биз коридордо туруп туралы. Анын чечимине чыгып айтып. Сиздерде эмне запрет бар? Кай жакта запрет? Мен билгенден МВД, ГКМ там режимный объект тапканга болбойт. Прокуратура ачык эле го дейм. Прокуратура жалоба жазып атпайбы? Ачык эле го. Да, давайте в стороны, да, байке, да?
Окей, подождите, да, здесь адвокат и заинтересованные лица. Кто-то почитает, что происходило? Кирип чыгыңыз. Кирип чыгыңыз, кирип чыккыла. Кириңиз, Ошонбек чыгып туруп маек отурабыз. Комментарий бересиздер. Эмне дейт азыр кирип чыктыңар орун басарына? Бир ай мурун келдим деп эле актанып атат. Орун басарына кирип чыктык. Баягы эле сөз, мен жаңы келдим. 1,5 ай болду, 1 ай болду келгениме. Мынакей эми ишти бүгүн сураттырып алам деди. Сураттып алып изучать этип анан кийин 1 жума деди. Кийинки жумада мага өзүнүн номерун, телефон номерун берди. Телефон менен байланышыңыз. Эмки жумада келип мага кириңиз, мен ага чейин ишти изучать этип, анан кийин жагдайлардын баардыгын карап байкап көрөйүн деди. Ошол жаңы келдим деген менен эле чектелип атат. Бирок бизде колубуздагы ошол тергөөдөгү документтердин баардыгын, далилдердин баардыгын, эженин колунда госактын баардыгын, окуя кандай болгонун баардыгын айтып бердик. Өзү ынандай кылмыштын курамы бар экен. Бирок ишти изучать этип көрөйүн. Эмне тоскоолдук болуп атыптыр? Сатарбаевдарга карата баягы обвинение предъявить этиш үчүн эмне жолтоо болуп атканын мен көрүп чыгайын деп айтты. Эгер чын эле ушунча жылдан бери ишти аяна чыгарбай аткан тергөөчүлөрдүн күнөөсү болсо, аларга чара көрөбүз деди. Анан эмне Сатарбаевдарга карата кылмыш ишин козгоп, аларды жоопко тартууга эмне тоскоолдук болуп аткандыгы жөнүндө мен так маалыматты ошо ишти изучать эткенде билейин деди. А так кыскачасынан болгон жагдайдын баардыгын, далил документтерди көрсөтүп бердик. Ооба, эми чукул арада юридикалык баа беришет тергөөчүлөр. Биз көзөмөлгө алабыз деди. Эми кантсе да прокуратура көзөмөл органы. Ошол болгон талабыбызды айттык. Түшүнүктүү. Эми биз урматтуу көрүүчүлөр, бул биринчи тарапты биз баарын алдык. Прокуратура, милиция тармагын баарын жеринде барып көрдүк бурмажебиз менен. Эми экинчи тарап болгон Сатарбаевга дагы телефон чалып койгулу, алар кандай да өзүнүн ой пикирин айтсын. Экинчи тарапты биз укканга дагы, жарыяланганга да даярбыз. Аларга да телефон чалабыз. Чалып ошо бир катар маалымат тактаганга аракет кылмакчыбыз. Негизи Бурма Саткан эже силерге ошол силерден маркум жолдошу ошо сарайды сатып алган экен убагында, 200 000 сомго сатып алган деп айтып атат. Анан ошолору ошо каттатып беребиз, бирок азырынча документ алып келип бериптир деп. Ошондо өзүңөрдүн атаңар жана байкеңер келип ошол документти колуна берип кеткен экен. Ошо эмне болду эле, ошо кантип документ Бурма Саткан эженин колунда жүрөт, анан чын деле сатканар белебиз да. Ошол коюп жаткандарга, дооматтарга кандай дейсиңер? Бул боюнча 2013 жылы бул Жолдошбеков, каза болуп калган Жолдошбеков Турусбек мен атамдын, Сатарбаев Мамажандын жакшы теңтүшү болчу. Анан 2013 жылы бул Кара Тала участкасына жайгашкан поштун жанындагы сарайга убактылуу чарбалык иш жүргүзүп турайын, тегирмен коймокмун, ошол жака жашап турайын деп өзү сурап келип ошол жака кирген эле да. Ал жерде техникалар да бар болчу. Эски техникалар, эмелер бар болчу. Ошол жакта Жолдошбеков Турусбек өзү жашап жүрдү, тегирмен иштетип да жүрдү. Анан устачылык дагы бир эмелери балдары менен кылып жүрдү, ушундайларды кылып жүрдү. Ошол учурда жашап жүргөндө баягы тегирменди эмелерди трёхфазга киргизип иштетти да. Анан свет пөбөттерин төлөп, эми жашап аткандан кийин естественно светтерин төлөйт. Тиги буларын төлөгөнгө атам ошо өзүбүздүн ар жакта бир комната бар эле, биз барганда барып кирип калган, 3 комната турбайбы? 3 комнат болчу, ошонун бир комнатасына биз барганда жатып кетчүбүз да, эми ал жерге деле барбай деле калганбыз. Анан документтердин баары ош жерде болчу. Ош жерлерди көчүрүп кетип аткан учурда атам ошол жака тыштап койгон экен да. Анан Жолдошбеков Турусбек, каза болуп калган байке, макул анда бул документ менде болуп турсун деп документти алып калган. Жашап жүрүп эле анан бир күнү атам айтыптыр, кредит алат элем, эметсе доверенность жазып берип турбайсыңарбы деп. Бул ал Кара Тала участкасындагы ал сарайдын мыйзам
мыйзам чегинде бүт баары оформить этилип кызыл китеби бар. Сатарбаев Райымжандын атында токтому чечими. Агаңыз Мен агамдын атында толугу мененчи. Анан ал жерге барып жашап жүрүп эле, ошентип сураганда атам жок, кредит эметпей эле кой, ал жерди эметкенге болбойт деп коюптур. Андан кийин эле жүрүп ошо бир 2015-жылдары каза болуп калды. 2015. Эч кандай саткан эмес атаңыз? Жок, сатуу боюнча дагы эч кандай сөз болгон эмес. Биринчиден, экинчиден мен Сатарбаев Райымжан агамды деле бири менен алар көрүшкөн эмес. Ал жерде жашап жүрүп, андан кийин 2015-жылы бул Жолдошбеков Турусбек каза болуп калган. Каза болуп калгандан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин ортодон эми биз деле аны чык деп эч ким эчтеке деп айткан эмес. Кандай жашап аткандан кийин мейлем жашай берсин деп Сатканова Бурма деген эже барча жерибиз жок, азыр пока тура туралы дегенден атам макул деп коюптур да. Ал жерде жашап жүрүшүп, өздөрүнө жасалма ишеним кат жасатып, бул үйдү башка бирөөнө сатып, өзүнө оформление кылганга аракет кылышкандар. Сатарбаев Райымжан мен агамдын атынан жасалма ишеним кат жасатып, мындайча айтканда баягы өзүнө өткөрүп алуу аракетин көрүшкөн. Өзүнө өткөрүп алып, же бирөөнө саткан атканбы ушундай да. Анан ал боюнча бул биз билип калып, бул 2018-жылы Октябрьский ички иштер бөлүмүнө, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен агам кайрылган. Анткени буяка кайрылган себеби бул жана жасалма ишеним кат Бишкектен жазылыптыр да. Октябрь райондук бир жеке нотариустан жасалган. Жеке нотариустан Каракүчүков деген ошо жеке нотариустан жасалган. Ал боюнча арыз менен кайрылып 2018-жылдан бери бул боюнча иликтөө жүрүп, эмне болду анан тастыкташтыбы? Бул боюнча ошо ишеним катты Жолдошбеков Турусбек алып келип, документке алып келгендигине байланыштуу, каза болуп калгандыгына байланыштуу, бул иш отказ болгон да, өлүп калгандыгына байланыштуу. Эми чара көрчү киши жок да. Тиешелүү экспертизанын баары өткөн. 2018-жылдан бери ошо ровдудан соттон чыккан жокпуз да. Андан кийин жарандык иш боюнча кайрылып, сотко кайрылып, соттон юридикалык баанын баары берилип, биз 6 инстанциядан өтүп келдик да. Ишеним кат боюнча мына 2022-жылдын 5-апрелинде Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштери боюнча соттук коллегиясынын акыркы чечими чыккан. Бул эми баягы ишеним кат боюнча да. Андан кийин сатып жана сатып алуу келишими боюнча жазылган арыздар боюнча 2023-жылдын 10-майында бунда чечими чыккан. Териштирүү иштеринин баары жүргүзүлгөн, юридикалык баанын баары берилген. Эмне деп чечим чыгарып атат? Буяка деген бул ушул биз деген сатып алганбыз деп догурунуп эле. Анан баягы эптеп эле бул убакыт жоюп, улам бир нерсени чыгарып эле арыз жазышып атат да. Анан арыз жазганы боюнча ошо Сатканова Бурма жана мыйзамдуу өкүлү Казиев Руслан сотко арыз жазып кайрылышкан. Жана Жолдошбеков Турусбек сатып алгандыгы тууралуу сатуу жана сатып алуу бөлүмүн жарактуу деп табууну деп. Бул жазган арызы канааттандыруусуз калтырылып, биз тарапка чечилип, акыркы чечими чыккан да. Акыркы даттанууга жатпайт деп. Анан бул боюнча акыркы эмеси чыккандан кийин биз баягы арыз жазып, эми биз мисалы кызыл китептин баардыгы бүт эменин баары биз тарапта болуп атат. Эч кандай сатып алуу келишими түзүлгөн эмес, эч кандай ишеним кат берилген эмес. Эми ишеним катты мисалы мен агам ишеним катты барып жаза турган болсочу, эми любой нотариуска Кыргызстандын ичинде любой бир нотариуска паспорту менен кирсе, любой нотариустан эле жазып берет да. Акчасын төлөсө любой нотариустан жазып берет. Бул Жолдошбеков Турусбек деген бул байке өзү грамотный киши болгон. Почтанын директору болгон убагында, охота инспекцияда көп жыл иштеген, о жактан пенсияга чыккан. Анан эми сатып алганда
госрегистрге барып законный кылып оформить этип алат да. Бул эми Жолдошбеков Турусбек байке каза болгондон кийин башталып атат да. Үйүндөгүлөр оформить этип же саткан атканбы ушундайга аракет жасап анан билинип калып ушул эмеге келдик да. Бул Казиев Руслан адвокаты анан бурма жылы мисалы Кочкорго Либисине, Октябрисине да кайрылып, аларга да таттанып атпайбы, ишти жүргүзбөй атат, аларды мисалы жоопкерчиликке тартпай атат депчи. Бул боюнча кандай дейсиз? Бул боюнча юридикалык баан бар берилген. Эгерде кылмыштын курамы бар болсо, ошол жакта состав преступления бар болсо, прокуратура деле ошол эле Октябрьский райондон ошол эле эмеден иш козголмок да. Анан биз жазган арыз боюнча отказ болуп калган. Анткени Жолдошбеков Турусбек каза болуп калгандыгына байланыштуу депчи. Андан кийин Кочкор райондук сотуна арыз менен кайрылып, мажбурлоо жолу менен чыгарып, жана колунда көтөрүп жүргөн документтерди кайтаруу боюнча арыз жазып кайрылып, ал боюнча да иштер каралып, 2023 жылдын 18 сентябрында каралып, азыркы учурда бул чечим күчүнө кирген. Демек, баары эле силер тарапка чечилип турган да, соттун баары. Ооба. Анан бул дагы кийинки аракетиңер кандай болот эми? Буларды ушинтип булар даттанып атат, силер чындыкты далилдеп атасыңар, менин түшүнгөнүм боюнча. Баары соттун маселеге чечип бериптир. Эми азыр дальнейший аракет кандай болот? Эми мурун биз мисалы адвокат жалдап мондай эме кылып деле бар болгон жокпуз. Бардыгы бүт биз тарапта тургандан кийин мыйзамга ишенип эле макул деп биз эме кылган жокпуз. Эми мондай аракеттерди жасап аткандан кийин Казиев Руслан, мисалы ал учурда Казиев Руслан жок болчу. Ал жөн эле мыйзамдуу өкүлү айткан эмедет да. Эми бияктан билбейм, же Саткынова Бурма заблуждение киргизип атабы Казиевди, же Казиев Руслан Саткынова Бурманы заблуждение киргизип, баягы ачыгын айтканда улам иш жүргөн сайын гонорар алып, акчасын алып турушат да. Же ошонун кесепетинен улам ишти чоюп ушундай нерселерге барып атабы билбейм. Анан Саткынова Бурмадагы биз билбейт экенбиз эмени образованиябыз жок, анан биз мындайбыз тиңдейбиз деп айтып ошентип эле жүрөт. Эми мисалы деген незнание закона не освобождает от ответственности деген жери бар да. Мыйзамды билбейбиз деп эле мыйзамды буза берген да болбойт. Эми бул боюнча биз баягы күнү сиздердин чыгарган анонс видеону көрдүк. Ал жерде туура эмес сөздөр сүйлөптүр, жалган көрсөтмөлөрдү бериптир. Мен үй бүлөмө, Сатарбаевдардын үй бүлөсүнө аброюна шек келтириптир. Бул боюнча арыз менен арыз менен атайынан кайрылып, кайка кайрылдыңыз? Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Токтаралиевичке, Ички иштер министрлигинин министри бүт бардык жерге, бардык эмеге арыз менен кайрылгам. Азыркы учурда иликтөө жүрүп атат бул боюнчачы. Эми мен жарандык тартипте Казиевдин дагы үстүнөн, Саткынованын үстүнөн дагы моральный материальный ущербке жазып кайрылайын деп атам. Ошонча тыштык жол менен чечүү бир аракети болду эми баягы сотто эң жакшы чечим ушу тыштык жол менен дейт го. Эми сүйлөшүүгө аракет кылдыңыздарбы, жолугу эмне болуп атат деп ушуну түшүндүрүп берүүгө аракет кылдыңарбы? Эми бул боюнчачы өздөрү ошо сарайда жашап туралы деп жашап, анан өздөрү жанагынтип подделка доверенность жасатып, ушундай аракеттерди жасаса, анан биз эмне деп барабыз? Өздөрү келип ит болдук, мондай кылдык, мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп айтса болот эле да. Анан антип айтпаса биз эмне деп сүйлөшмө керек, мисалычы. Документтерди берип, мондай кылалы деп документтерди алып келип бербей эле улам бир ушундай арыздарды жазып, ар кайсы жерге кайрылып эле жүрөт. Эми бул боюнча ошо жарандык тартипте сотко кайрылып эле моральный материальный ущербтин баарын өндүрүп, ушу канча жыл убара болуп, биз бул боюнча 2018 жылдан баштап ушул убакка чейин соттоштук да. Бул бир эле сот келбей, улам териштүү жүргүзүп, улам жылып атып, ушу канча жылдан бери юридикалык баан баары берилип, канча соттон өтүп, канча прокуратурага да бардык, милицияга барып, бардык уже чечимдери кабыл алынган да.
Күбөлөр бар бекен ошо силердин кантип баягы ушул бизде күбөлөр бар келип документти бергендер айткандарын деп күбөлөрүм бар деп атпайбы? Эми бул боюнча ушу канча жылдан бери сот болду, ошо сотко бир дагы күбөсү келген жок. Сотко келип күбө бар эле бар дейт, анан кайсы күбөнү айтып атат, эмнени айтып атат билбейм. Сотко барганда мен өзүм катышып аттым, барып кээ бир эмелеринде барбай коет. Ал барбай койсо сот токтоп калып кийинкиге кайра жылдырат. Ушинтип чоюлуп жүрө берди да. Анан эч бир мен бул Сатканова Бурма эженин деле соттон бир эле жолу, эки эле жолу көрдүм. 5 жыл аралыгындабы? Ооба. Андан бери жанагы эмеси мыйзамдуу өкүлү Казиев Руслан эле барып катышып жүрдү өзү элечи.